Бүгін иш аптанын 4-ші күні, күнгі болса 4-ші ноябрь, ал эми кызматыңыздарды кайрадан иш күнүн кечи долбоору. Биз азыркы тапта YouTube'да түз эфирдебиз. Бираздан соң ошол берүүбүздү Кыргызстандын бардык аймактарында TV1 Чекит KG каналынан көрө аласыздар. Суроолорду берүү үчүн 078 996 996 номуруна суроолор жөнөтсөңүздөр болот. А биз болсо бүгүн мындай теманы козголуу деп чечтик. Саманбап дарттарга медицинанын жооптору кандай? Бул тармакта бизде ошол баарыбызды түшөлткөн ошол балдар оорусу, аны менен катар онкология оорусу дагы тилекке каршы биздин коомдо бүгүн бар. Ушул көйгөйлүү маселеге жооп берүү боюнча бизде медициналык тармагындагы адистер, кесипкөй меймандарыбыз келет. Андыктан 2 саат бою биз менен болуңуздар. Биз болсо бүгүнкү кечти адатка айланган жакшынакай салт менен баштайлы. Гүлзада Рыскулова Айкөл Манас клиби менен сиздер үчүн эфир башталды. Тасы түгөл хан, түнің қыдыр дарыған, башқа тасы бары хам, башынан қыдыр дарыған, түрішкін дұшман оңбоғын, түнің құдай құлбоғын, түніп өткін жеріне, түтті чынар ұрынығын, басташқаны оңбоғын, башынан құдай құлдоғын, басып өткін жеріне, батырым манас көк жалдым, пазарлы қалла ордоғын. Ай менен күніңдің бір өзінім бүткөндөй, алтын менен күміштің ширөсінім бүткөндөй, асман менен жеріңдің кирөсінім бүткөндөй, түндік менен түштіктің түнөгінім бүткөндөй, түпті қырғыз жұртыңдың тілегінем бүткөндөй, шығыш менен батыштың чырағынан бүткөндөй, ырысту қырғыз қалқымдың ынағынан бүткөндөй. Жаратқан көкө теңірдің жалынан бүткөндөй, аяламдың барысы астын үстін түшкөндөй, айбатын аман астын алды қалың қара жер, жерлігінен түткөндөй, көктен түшө қалғандай, көк жалманас батырдың көркі күштің арғандай, судан шыға қалғандай, сұлтан манас батырдың сұр күштің арғандай, жер көтірген балбандай, жер жайнаған қол келсе, жетіген ғана манас қабылан жекелер сайып алғанда. Құтманың манас қабылан, құлалы таптап құш қылған, Уралға баққан қырғызды, Құтманды күнгі тұш қылған, елу құш таптап құш қылған, тентеген жейіп жұрт қылған, темселеп қалған қырғызды, теңдікті күнгі тұш қылған, аққан жашын қырғыздың, қиған манас емес пе, арғай жерден жоғылдып, жиған манас емес пе, қырғыз үшін урағыз, қорған манас емес пе, қияматта ұнықыз, болған манас емес пе, қасиетті барынан ашқан манас емес пе, қалқозынан түшпөгін даста манас емес пе, олты мені қырғыздың ойының болып тумары, қапсалаң іште қолдығын қадимки пері сыңары, майданға кірсе арғача манастап шыққан дұраны, аңдықтан атын ұнытпай арғача несте батуралыңы. Кечтин кезекчиси Эркин Нурбаев.
Biz қайрадан эфирибизге қайтып келдік. 18 сентябрь күні Қырғыз Республикасының президенті Садыр Жапаров Бишкек шаарында жайгашкан балалықты және электикти коргоо улуттук борборунун жанында 5 этаждык жаңы корпус ачылды. Бул балдар онкология жана онкогематология борбору деп атасак болот. Дал ушул бөлүмдүн жетекчиси Султан Станбеков агайыбыз бүгүн бизде конокто. Кош келипсиз. Чоң рахмат убакыт таап келгениңизге. Эң биринчи ушул кече жакын деле болгон ушул ачылыш жана сиздердин бүгүнкү күндө бардык коллектив сиз баш болуп жаңы имаратка көчүп жатасыздар. Ошол жаңылык тууралуу сөздү баштасак, ичинде сиздерге керектүү бардык техникалык жабдуулар, жагдайлар кандай пландар менен ишке жаңы имаратка көчөйүн, иштейин деп жатасыздар? Эми охрана материнства детства деген борборубуз бар биздин. Ал кичинекей бөбөктөрдү дарылай турган чоң оорукана, республикалык деңгээлдеги. Биз болсо балдар онкология бөлүмү болчук. Улуттук онкология деген чоң борборунда жайгашкан болчук буга чейин. Ал жерде баягы кичинекей балдарды карай турган адистер азыраак болчу негизинен. Анан мындай дүйнөлүк тажрыйба деген бар. Дүйнөлүк тажрыйбага карасак, ушул балдар онкология бөлүмү балдарды чоң ооруканасына өткөндөн кийин ал бөлүмдө сөзсүз аябай жакшы өзгөрүүлөр башталат деген сөз бар. Эгер чет өлкөлүк дарканаларга карасак, ошондуктан биз азыркы тапта ушу биздин министрибиз бардыгы чечим кабыл алды. Биздин бөлүмдү ушул Национальный центр охраны материнства и детства деген борборго көчүрүлүп атабыз. Ал жерде биз азыр эгер 41 орун бар болсо, азыркы тапта ал жерде бизде 70тен ашык орун болот. Аябай чоң борбор, өзү негизи 4 этаждык имарат салынып берди. Аябай чоң рахмат ушу биздин демөөрчүлөргө, биздин мамлекетибизге. Ал жерге жалаң чоң аябай жаңы жабдыктарды алып келишти. Мисалы, могу аппарат иммунофенотипирование деген бар. Иммунофенотипирование мындай бир 5-6 эле дүйнө жүзүндө бар экен. Негизи азыркы тапка салыштырганда бул жаңы ачылып аткан борбор аябай жакшы борбор болот, күчтүү борбор болот. Албетте бардыгы жетишет деп айтуудан мен алысмын. Дагы жумуш кылыш керек, дагы жаңы жабдыктарды алып келиш керек, толук кандуу иштеш үчүн. Бирок салыштырмалуу бул аябай чоң кадам, аябай биринчи кадам болгону менен чоң кадам жасалынды. Мен ойлойм, бул азыркы балдардын сакайышына аябай чоң таасир алып келет. Коллективдин маанайы кандай? Бүгүнкү тапта коллективде канча киши иштейт? Сиз канча кишини жетектейсиз? Мындай ошол өзүбүздүн маанайыбыз орусча айтканда чемоданный болуп отурат. Күтүп отурабыз, көчөбүз деп. Даярбыз бардыгыбыз. 10дон ашык дарыгерибиз бар, 10дон ашык медайым бар. 14 медайым бар, жана 10дон ашык санитаркабыз бар. Жалпысынан 35-36 адам болуп туруп, ошол жакка көчүп атабыз. Бирок бул сан дагы көбөйөт. Анткени биз азыр 41 адамга эсептелинген штат бул. Ал жакка көчкөндөн кийин бул штат дагы чоңойот, дагы адистерди кошумча алабыз. Жаңы имарат салынды, орун көп экен, бирок демек бул орунун көбөйүшү бизге мындай бир аз орусча айтканда печальный факт болуп калып атат. Себеп дегенде демек буга чейин балдар батпай жаткандыр. Азыр болсо мындай ушундай оор диагноздор менен кайрылган балдардын статистикасы тууралуу бизге айтып кетсеңиздер, жана эмнеден улам болуп кетет, жана кандай дарылоо ыкмалар менен бүгүн кандай жетишкендиктерге жетишип жатасыздар бүгүнкү медицина? Негизги азыркы абал тескерисинче. Эгер бир алгач реформа 2014-жылы болду улуттук онкология борборунда, бизде мурун дарыгерлер аз, бардыгы аз болчу, 20 эле бейтапка арналган бир бөлүм болчу. Анан ошол 41ге чейин көбөйтүлдү. Ошол эле заматта ошо 14-жылга чейин ар бир 100.000 балага 8 эң көп болгондо 10 бала катталчы жылына.
Азыр бул көрсөткүч 12ге чейин көтөрүлүп атат. 10-12 болуп атат жылына ар бир 100 000 балага. Бирок бул такыр туура эмес көрсөткүч, анткени эгер дүйнөлүк тажрыйбага карасак, дүйнө жүзү боюнча 18ге чейин өнүккөн өлкөлөрдө ар бир 100 000 балага 18ге чейин бейтап жылына катталынат. Бул не демек? Демек, азыр биз 12 болсок, 18ге чейин мейли 15 десек дагы ар бир 3 бала 100 000 балага биздин көзөмөлүбүздөн түшпөй жатат демек. Мисалы биз атактуу бир Германиядан Илимпосту чакырганда, Хенце деген, ошол киши айткан, эгер силердин өлкөлөрүңөрдүн санына карасам дейт, силерде жылына 200ге чейин бейтап бар экен, 150-200. Силерде 200дөн ашык 300ге чейин болуш керек саны, өлкөнүн санына каратып. Демек, канчадыр бир балаңар же ошол жашка жетпей калып атат, же башка жакка кетип атат, көзөмөлдө жоксуңар дейт. Демек, азыр биз бул азыркы балдар онкологиясынын Кыргызстандагы адистердин санын көбөйтүп, ошол орууду көбүрөөк танып, көбүрөөк көзөмөлгө алыш керекпиз деген сөз. Анан азыркы биздин өлкө жасап аткан кадам бул аябай туура кадам деп ойлойм. Себеби өнүккөн өлкөлөрдө балдар онкология оорусу өлүмдүн себебинин арасында, балдардын өлүмдөрүнүн себебинин арасында 2-нчи орунга чыгып калган. 1-нчи орунга чыгып калган. Бизде 5-нчи орунда. Демек, биз көрбөй жатабыз деген сөз. Эгер Кыргызстан Кудайым буйруп өнүгүп, өсүп өнүккөндө, алдыңкы бир 20-30 жылда балдар онкологиясы көбүрөөк кездешип калат. Ошондуктан азыркы кылынган кадам бул келечекти карап жасалган кадам. Анткени биздин министерство, биздин бийликтеги адамдарыбыз даярдалып атат. 10 жыл, 20 жылга алдын ала алып, бул балдардын онкологиясынын проблемасын алдын ала көтөрүшүп атат. Бул аябай жакшы кадам деп ойлойм. Анан сиз айткандай, бул саны көбөйгөнү бул норма. Анткени кичинекей балдар тамеки тартпайт, арак ичпейт, жумушта баягы вредный производстводо иштебейт. Ошондуктан бул кичинекей балдардын онкология оорусу көбүнчөсү генетикалык себептерден болот. Ал генетикалык себеп болсо, бул мутация бул дүйнө жүзү боюнча бирдей сан болот. Демек, Кыргызстанда, Өзбекстанда, Тажикстанда, Кубада же болбосо Кытайда барлык жерде бул сан окшош болуш керек. Демек, бизде качан жылына 100 000ге 15 деген санга биз жеткенде, демек биздин көзөмөлүбүзгө бардыгы түшүп атат деп айтсак болот. Агай, анда болсо, мына сиз айтканыңыз, жакынкы бир 20-30 жылдага алдын мындай превентивдик алдын алуу жакшы иштер жүргүзүлүп атат деп, бирок айттыңыз, мындай саны көбөйөт депчи. Муну сиз кайсы эмнеге байланыштырып айтып жатасыз? Бул эл аралык ушул тармактагы илимий изилдөөлөрбү, же болбосо биздин коом дагы да көп технологиялар кирет, завод фабрикалар өрчүйт, же балким сиз айтпайсызбы ошол зыян тармакта иштеген ата-энелердин саны көбөйбү? Жок, кандайча болот дейм да? Чоңдордун рак оорусу менен кичинекей балдардын рак оорусунун себепкери этиологиялык жагынан карасак эки башка. Кичинекей балдардагы онкологияга чалдыккандардын саны ар бир 100 000ге 15 бала болуш керек экен. Анткени бул көрсөткүч эгер дүйнөдө изилдөөлөр жүргөн, Россияныкы, мисалы Россияныкы 12,5, Белоруссияда аларда канцер регистр бар болдуктан, аларда көзөмөл күчтүү болгондуктан, алардыкы 17-18 100 000, ар бир 100 000 балага. Мисалы Украинада 12-13, Казакстанда 12-13дөн ашык, Өзбекстан кичине азыраак, Тажикстан 4 көрсөттү, Кыргызстанда 10-12. Демек, бул сан бардыгыбызда бирдей болуш керек. Бирдей болгондуктан Кыргызстандын популяциясы жылына өсүп жатпайбы? Өсүп жаткандан, балдардын саны көбөйгөндөн, бул албетте бул онкологиялык оорулардын каттоосу көбөйөт, жылына көбөйүш керек. Бул боло турган нерсе. Эгер чоңдордо, мисалы, чоң адамдарда рактын саны көбөйдү дегенде, ошону сиз экологиялык же кандайдыр бир факторлор менен байланыштырсаңыз болот, а балдардыкы болбойт экен. Себеби, мисал, ошол эле Хиросимада
атомный бомбардировка болгондон кийин балдардын онкологиялык оорулар менен чалдыккандардын саны эч өспөгөн. Радиациянын эч кандай таасири болбогон. Же болбосо баягы загрязненный өлкөлөрдө ал жерде деле бирдей эле ошондой эле сан көрсөтөт. Себеби балдардын онкологиясынын чалдыккандардын эң маанилүү себепчиси бул мутация, гендеги мутация. Балдардын энесинин курсагынын ичинде болгондо кандайдыр бир себептерден клеткалар туура эмес бөлүнүшүп, ошол жерде мутация пайда болот да кийин чоңойгондо дагы кошумча факторлор болгондон кийин ошолор ракка айланып кетет. Агай, эми ошол балдардын рак оорусу негизи эле балдардын ооруганы биз үчүн аябагандай сезимтал бир абдан маселе да. Анан мында ата-эне катары биздин элге мындай бир аз ушу ликбез катарда айтып кетсеңиз, ар бир ата-эне үй бүлө куруп жаткандын алдында бизде мындай үй бүлө куруу маданияты аябагандай патриархалдык го, мындай көнүмүш бир жолго салынган. Ушундай оору дарттардан бир гана онкология эмес, көп түрлөрүн көрүп атабыз. Ата-энелерге кандай мындай накыл кептерди, мындай асыл сөздөр айтат элеңиз да, ушул үй бүлө куруу маданиятында оорулардын алдын алуу орду барбы? Эми онкологиялык оорулар, балдар онкологиялык оорулар көбүнесе алдын ала алынбайт. Ал айтпадымбы, генетикалык өзгөрүү болгондуктан алдын алыш кыйын болот. Бирок бир 9-10% оорулар бар онкологияда, ошолор вирустан пайда болот деп билинген, ал лимфомалар. Эми ал лимфомалар, мисалы 5 чочугандан 5тердин рак оорусу, мисалы алардын себепкерлери көбүнчөсү вирустар. Ал демек бала, эгер балаңарда мисалы Эпштейн-Барр, герпес, цитомегаловирус деген вирустар бар болсо, ошолор дарыгерлердин көзөмөлүндө болуш керек. 6 ай сайын кандарын көрүп, обследование өтүп туруш керек. Экинчиси баягы ата-энелер көңүл буруш керек, балдарына көңүл буруш керек. Мисалы энелер балдарын жуунтуп атканда денесин кармалайт, ошондо шишиктер, эгер шишиктерди көрүп калса, бир кандайдыр бир өзгөрүүлөр болуп калса, мисалы бөйрөктүн шишиги көбүнесе энеси баласын жуунтуп атканда колуна урунат, сезилет, кадимкидей сезилет. Кээ бир ата-энелер ага маани бербей коет. Маани бербей коет да анан шишик аябай чоңоюп, курсагы чоңоюп келгенде бизге келип калышат. Кээ бир ата-энелер ошол эле заман дарыгерлерге барып калат, ультра добуштук изилдөөлөрдөн өткөндөн кийин чыгып калат да анан бизге онкология жөнөтүлөт. Же болбосо эми негизгиси бул эрте диагностикалык аябай маанилүү нерсе. Ошол нерседен айтып кетсем, негизги нерсе ар бир ата-эне өзү дарылабаш керек ооруларды. Албетте немеге жергиликтүү дарыканаларга барып, ошол жерде педиатрларга көрсөтүш керек. Ал педиатрлар баягы онкологиялык сабактарында өткөн болот, практикалык жүзүндө да көргөн болот. Ошолор эгер кандайдыр бир подозрение болсо бизге жөнөтүшөт. Демек, канчалык баягы медицина сыяктуу эле мында алдын алуу үчүн канчалык эрте кайрылса, ошончо жакшы болот. Агай, могул жактан онкологиясына онкогематология деп атпайбы? Менин медициналык билимим жок, бирок гематология дегенде биз кан негизи балдар онкологиясы бир болуп эсептелинет, бир багыт болуп эсептелинет, ичинен анан бөлүнүшөт. Эгер ичинен бөлгөндө карасак, 30-40% бул лейкоз болот. Кандын ак кан деп коет, элдердин арасында ошо кандын оорусу. Бир 20-25% мээнин рак оорусу болот. 8-9-10-10%-тан көбү лимфома баягы 5 деп айтып кеткен рак болот, а калгандар 6-7%-тан болот калган шишиктер. Мисалы көздүн ракы болот, бөйрөктүн залалдуу шишиги болот, боордуку болот, жумшак эттики болот, сөөктүкү болот, табарсыктыкы болот. Бул ушул негизги рак болуучу органдарды мен азыр атап кеттим. Агай, мына сиз айтып коймаңызбы, мына мисалы Хиросиманы келтирип койдуңуз, мисалга анан бизде Кыргызстанда ошол чоң бир деңгээлде уранга каршы болгон кыймыл аракеттер, митингдерде чыгып, ар дайым ошо мамлекет менен элдин арасында ушундай талаш тартыш болуп келет да. Ошол эле мисалы Миң Кууш жергесинде же болбосо биз билген кайсы бир Кыргызстан бөлүктөрүндөн ушундай статистика ошого мындай жол көрсөтөбү? Ооба, ошондой вредный отход бар жерде
рак ооруларына чалдыгуу мүмкүндүгү көбүрөөк, же болбосо балдардын кайрылуусу, ошол боюнча айтып кетсеңиз да. Ооба, бар бош керек деп биз ойлоп атабыз. Эми биз негизи мен реформанын негизинде келген дарыгермин. 2014 жылы келгем. Биз азыр эми бөлүмүбүзгө карасак, биринчи орунда Жалал Абад областы турат. Аябай көзгө билинет, бизге көрүнүп турат. Өзгөчө Жалал Абад областында эң биринчи орунда Нокен району турат. Нокен, анан экинчи орун Аксы болот. Неге бул мындай көрсөткүчтөр ал жерде биз билбейбиз, буну изилдеш керек. Бул изилдеш үчүн жумуштан чыгып, ал жака барып, пробаларды алып, ар нерсени жасаш керек. Бирок биздин өзүбүздүн жеке пикирибиз, бул баягы эч нерсеге мындай таянбаган пикирибиз. Негедир Нокен району менен Аксы районунда бул оору аябай көбүрөөк кездешет экен. Мисалы башка райондордо жылына 3-4 болуп келе берет. Баягы аз-аздан келишет, а Нокен көп келет. Нокен району менен Аксы району. Ал жерде дарыгерлер аябай жакшы табабы, мындай жакшы билеби биздин ооруду. Айтыр, ошол райондон бизге келген бейтаптар аябай көп. Балдар онкологиясы жана онкогематология бөлүмүнүн жетекчиси Султан Станбеков агайыбыз менен ошол балдар онкологиясы темасында эң кызыктуу мындай элге жалпы мындай пайдалуу маалымат болсун деген таризде маекти улантып жатабыз. Азыр бирде жарнамалык блок, андан соң агайыбызды бир убакыт кармап турабыз. Дагы суроолорду берели, көбүрөөк маалымат алалы. Биз менен болуңуздар. Кечтин кезекчиси Эркин Нурбаев. Балдар онкологиясы жана онкогематология бөлүмүнүн жетекчиси Султан Станбеков агайыбыз менен сүйлөшүп атабыз. Биз буга чейин биринчи бөлүктө айттык элек, ошол жаңы имаратка, жаңы коллектив көчүп келет экен. Ал жакта жата турчу жерлер жана жалпы жаңы техникалар келиптир. Ошондуктан балдардын рак оорусун алдын алуу жана аны ошол дартты жеңип чыгуу балдардан шансы, мүмкүндүгү көбүрөөк деп айтып атат агайыбыз. Ошол боюнча бир аз кененирээк айтып кетсеңиз, себеп дегенде сиз ошо жанагы реформалардын негизинде чоңдордун онкологиясынан балдар онкологиясына чакырылган экенсиз атайын кесипкөй катары. Ошол айырмачылыгын жана ушул ата-энелерге мындай маалымат болуп кетсин, айтып берсеңиз. Эми негизи мен өзүм чоңдордун онкологу болчумун. Ал кезде Кыргызстанда ординатура баягы билим берүүчү бөлүм балдар онкологиясы боюнча жок болчу. Ал кезде эч жок болчу. Ошондуктан мен чоңдор онкологу болуп окуп, иштеп жаткан болчумун. Анан 2014-жылы мурунку отделение 20 койкага болгон бөлүм жабылып, 35 койкага чоңойтулган. Анан 35 койкага чоңойтулуп, ал жерге жаңы врачтарды кабыл алган. Анан мага келишип, эми балдар онкологиясына барбайсыңбы деп туруп, кызык, аябай иштеп көр, тиги бу дегенден мен мейли көрөйүнчү деп туруп, бир ай көрүп көрөйүнчү, иштеп көрөйүнчү деп туруп бардым. Мен ошодон бери балдар онкологу болуп кеттим. Ошол эле жылы эмес, 3 айдан кийин Москвадагы Рогачев центрине бардык. Балдар онкологиясы аябай чоң центр бар, Рогачев, Дима Рогачев деген. Анан ошол жерде специализация өттүм. 15 күн. Ошондон кийин анан иштеп баштагандан кийин акырын мага бул кесип аябай жагып калды. Өзүм кызыгып кеттим. Себеби ал бул тармакта көп нерсе жасалына элек болчу. Аябай кызык болду мага. Анан чоңдор менен айырмасы да көзүмө аябай көрүндү. Анткени мисалы опухольдарды айтайын. Опухоль менен бейтап түшкөндө, 4-стадия менен түшкөндө дагы балада сакайып кетүү шансы аябай чоң. Мисалы мен экинчи бейтапым, биринчи бейтапым жакшы эле, азыр экинчи бейтап болуп келген бала 4-стадия болчу, айлыга чейин тирүү. Өткөн жылы мага келип, ал 1 жашында рак яичка 4-стадия метастазы өпкөсүнө болчу. Мага келди, мен аны дарыладым, жакшы болуп кетти, аябай сакайып кетти. Азыр болсо өткөн жылы келип, мен окуп баштадым деп туруп, мага сабакка баштадым деп туруп, чоң кагазга жазып келиптир. Султан байке, сиз менин дарыгеримсиз, тиги бу деп жазып кетти. Бул албетте кубандырды мени. Анан балдарда химияны аябай жеңил өткөрөт. Жеңил дебейм эми, жакшыраак өткөрөт. Чоңдорго эгер мисалы 3-4 курс жасагандан кийин алардын кандары аябай төмөндөп көтөрүлбөй кыйнаса,
Мисалы балдардыкы химиотерапия арасында эле кандары жакшы көтөрүлүп кетет. Антибиотик берсең, аябай жакшы реакция берип, лейкоциттер көтөрүлүп, жакшынакай болуп калат. Анан биз ошондуктан химиотерапия жагынан аябай күчтүү болуп кетебиз. Негизги дарылоо ыкмасы балдар онкологиясында бул химиотерапия. Чоңдордо мисалы аларда ең негизги метод бул кесип алып таштоо, хирургиялык метод болсо, биздеги эң маанилүү метод бул баягы химиотерапия. Химиотерапия менен толук менен сакайган бейтаптар бизде аябай көп. Ошондуктан айырмачылыгы ошол, негизги айырмачылыгы. Башка айырмачылыгы бала сизге баланы дарылоо кыйыныраак. Анткени бала айтып бербейт, могу жерим ооруп атат, тиги жер. Жөн ыйлап туруп алат, анан кайгынан өзүң тапсаң, таптың, таппасаң ойлонуш керек болуп калат. Ошондуктан ошол жагы кыйыныраак. Анан ата-энеси дагы менен жатат. Кээ бир учурда ата-энелер ар кандай болот экен, ар бир ата-эне менен баягы орусча айтканда взаимодействие кылыш керек. Биргеликте иш кылсаң, ата-эне менен бирдей сүйлөшүп кылсаң, бул аябай чоң жакшы жетишкендиктерге жетишсе болот. Эгер мисалы жакшылап сүйлөшүп, алдын ала айтышып, бири-бириңерди түшүнсөңөр, ошондо баягы жакшы жыйынтыкка келет. Мисалы кээ бир ата-энелер келет, гарантия бергиле, наркы бергиле, бул мындай болуп калсачы деп айтышат. Мисалы алар менен оор иштешкен. Анткени алар баягы мисалы менде учурлар болгон, бейтап 4-стадияда рак менен зорго дем алып, уже чарчап калайын деп туруп келгенде химия бериш керек деп айтсаң, анын зыяны жокпу деп туруп сурашат. Ага түшүндүрө албайсың. Ай, зыян, каяктагы зыянды ойлоп атасың, балаң уже мисалы 1-2 күндүк эле өмүрү калды. Десең да жок, сиздики зыян экен деп туруп алып кетип калышат. Ошондой учурлар да болот. Же болбосо кээ бир ата-энелер ишенбейт, биздин медицина алат да, мисалы чет өлкөгө алып кетип калышат. Чет өлкөдө бизнес, химиотерапия деген аябай чоң бизнес, көп акчасын алып коюшат, кийин анан эчтекеси менен. Же болбосо эң жаманы бул көз ачыктарга кетип калат. Көз ачыктары баштарын айландырышып, кээ бир адамдарды прям психологически алып коюшат, ишениши берет, эң аягына чейин ишенишип жиберет, кийин анан аябай кеч болгондо бала бизге келгенде бизге аябай оор болуп калат анын дарылаш. Ошондой. Дарыгер катары өзүңүздүн жумушуңузду аткарасыз, бирок ар бирөөбүз биринчи кезекте адамбыз да табияттан, чынан ушундай онкология дегенде биз баардыгыбыз жүрөгүбүз үшүн алган, ушундай бир каардуу, аеосуз бир оору экенин билебиз. Анан сиз айтпайсыз, балдар чарчап калат, көтөрө албай калат, үзүлүп кетет өмүрлөрү деп. Анан ошондой учурда ата-энелер менен сөзгө келишүү же болбосо мындай өзүңүз адам катары бара-бара мындай көнүп каласызбы, же мындай иммунитет пайда болуп калабы, же ар бир ошол мындай трагедиялык факт сизди бир жагынан мындай оңкоруп коёбу дейм да? Ар кандай болот. Кээ бир бала чарчап калса, баягы мисалы оор болуп, оор келет. Кээ бир ата-энелер менен сүйлөшүү оор болот, кээ бир ата-энелер түшүнбөйт, кээ бир ата-энелер аябай агрессивдүү болот. Агрессивдүү болуп, кээ бир врачтарга мага эмес, мисалы башкаларга асылып, бакырышып, мушташканга чейин баргандарында көрөсүң. Андай да болот, андай учурлар. Эми анын бардыгы бир нерсе менен эле жабылып калат. Негизи бизден чарчап калгандар болот, албетте, бирок ошол эле заматта сакайып кеткендердин саны адан көбүрөөк болот. Көп эле көбүрөөк болот. Ошолор келгенде кубанганыңан бүт нерсени эле унутуп коесуң. Унутуп аласың. Жөн эле келип туруп, ошол эле бала, мисалы менде быйыл бир кыз келди, мен ал жөнүндө унутуп калыптырмын. Ал болсо мектебин бүтүрүп, университетти бүтүрүп, уже иштеп атыптыр. Чоң кыз, уже убакыт өтүп кетти. Убакыт өтүп кетиптир да. Мисалы аны көрүп алып аябай кубанасың. Бардык нерсе, кандай жамандык болсо да бардык нерсени унутуп калат экенсиң. Кубанганыңан. Анан дагы бир маселе, мисалы ушундай оор жерде иштеп, ушундай нерселерди көрүп, анан өзүң үйүңө киргенде, өзүң үйүңө кирип туруп, аман-эсен балдарың чуркап чыкканды көргөндө ал дагы бир жеңилдейсиң. Анан дагы бир нерсе бар экен, мен мисалы Москвага барганда ал жерде бөлүм, мен практика кылып жүргөн бөлүмдө ал жердегилер мисалы ар бир 2 жума же 4 жума сайын
алар чогуу коллектив менен театрга барышат экен, же чогуу мына посиделка кылышат экен, ар кандай шоуларга катышат экен. Бул бардыгы психологиялык жактан жеңилдегенге жардам берет. Биз деле ошондойго тырышабыз, чогуу ар нерселерди кылабыз, бир жерге отурушабыз, отуруштар жасайбыз, караокеге барабыз. Бул деле кандайдыр болсо да психологиялык жактан жеңилдетүү берет. Агай, жаңы техникалар деп калдык. Жана аты аябай татаал экен, негизи медициналык аталыштар татаал келет биздей жөнөкөй жарандарга. Жаңы техника бул ошол онкология ооруларын алдын алуу жана диагностика жасаганга жакшы бир жардамчы болот дедиңиз. Ошонун аталышын айтып, анан жаңы мүмкүндүктөрүн айтып кетсеңиз, балким бизди угуп аткан ата-энелерге дагы мындай кабар болсун. Иммунофенотипический лаборатория курулду бизге. Бул иммунофенотип деген бул нерсе лейкостун, бизде айтып кетпедикпи, онкогематология. Бул 30-40% кан ооруларда ошол лейкостун түрүн бир заматта эле аныктап коет. Бул биринчиси. Эң маанилүүсү бул минимально остаточный болезньни билип берет. Мисалы, эгер бейтап аккан менен ооруганда негизги көрсөткүч бул, мисалы, лимфобласттык түрүндөгү аккан 33-күнү күнү анализде раковый клетка болбош керек деген маселе. Аны кантип жасачак? Аны мисалы сөөккө кирип, ийне менен ошо сөөктөн чучуктан, кызыл чучуктан тартып алып туруп, ошону микроскоп менен изилдейт биздикилер. Изилдеп, ал жерде онкологиялык клеткалар жок экен, ооба таза деп коюшат. Болду. А бул иммунофенотипированиянын азыркы аппараты, бул мисалы ал жердеги миллиондон бирге кездешкен ошол клеткаларды көрүп коет. Таап чыгат, Таап чыгат. Бул демек, мисалы эгер көз менен караганда көрүнбөй калган нерсе, ал 6 айдан кийинби, 1 жылдан кийинби кайталанат, кайта чыгат лейкоз болуп туруп. А мисалы ошол менен минимально остаточный болезньни көрүп койсок, ошол эле учурда 33-күнү күнү эле татаалыраак дарыларды берип туруп, ошонун алдын алып коебуз да. Ошол жактан жеңилдетүү да. Бул эми негизги биз бөлүм катары мындай аппарат алып берет деп туруп күтпөгөнбүз, чынын айтсам. Кымбат болсо керек. Кымбат болчу. Анан баягы ошол Гүлзат Шаршимбековна деген директор бар, ошол жалдагы больница директору, ошол адам бизди чакырып, биргеликте иштешели, бизге келе атасыңар дегенде, ушу чогуу отуруп туруп, анан ушул аппаратты заказ кылайын деп туруп, бул эжекебиз чыккан, сураган, анан ошо биздин демөөрчүлөрүбүз мейли бул имаратыңарга кошумча алып берели деп туруп, ошону да алып берип, ага кошумча дагы ошол аппаратты иштете турган адамдардын окуусун да төлөп бере турган болуп чыккан да. Анан биз аябай кубанып калдык. Анткени эң негизги оорубуз биздин бул лейкоз болуп эсептелинет. Эгер ошол жактан бизде жылыштарды көрсөтсөк, бул аябай биздин онкослужбабыз өнүккөнүн көрсөткүчү. Мисалы азыр лимфобласттык түрүндөгү лейкоздо бизде 70%га чейин сакайып кетип атат. Мисалы ошол эле Беларусьта 92%. Америкада 95-ке жетип калды. Германия, Америка 95-ке жетип калды. Биз бул аппарат пайда болсо, диагностикалык жагынан даана билип турсак, биздин да көрсөткүч 70-тен 75, 80, 85-ке чыгып кетет. Мен буга ишенем, толук ишенем. Бул аябай керектүү нерсе, бул аябай маанилүү кадам. Мисалы бардык пересадка дешип атпайбы? Пересадка костного мозга жасайбыз, наркотик. Пересадканын алдындагы боло турган нерсе ушул. Ушул болгондон кийин пересадка жөнүндө, кийин өнүктүрүү жөнүндө сүйлөшсөк болот. Бул эң биринчи кадам. Бирок ошол эле заматта бул эң маанилүү кадам, бул аппарат. Бизге алып берген аппарат, мисалы Казакстандыкынан, Өзбекстандыкынан, биздин Орто Азия, жаныбыздагы коңшу өлкөлөрдүкүнөн да күчтүү аппаратты алып беришти бизге. Ошондуктан биз кубанып атабыз, аябай кубанып атабыз. Бизге да аябай кубанычтуу кабар, себеп дегенде ушундай түрдөгү ушул жардамаларды, жардамга кайрылууларды көрүп улам жүрөк ооруйт, бирок бул эми медицина экен, ошондуктан мен мисалы бир ушул жакта мен бир тараптуу медицинанын эмес тарапташымын да. Көрсөткүч, сан, илим мунун баардыгы жетишкендик. Агай, акыркы бөлүк акыркы суроо болсун, эми бир жалпы ата-энелерге бир сизден бир багыттама болсун да. Жана сиз учкай айтып кеттиңиз, ошо балаңызга жуунтуруп атканда, кармалып атканда туура түшүнүп калгыла, жана башка деп. Бирок эми
жашоодо биз күнүмдүк жашоо менен жашай беребиз да. Балдар болсо ойноп күлүп жүрсө эле жыргап, биз дагы алар менен кошо жүрө беребиз. Бирок ушундай оору, мындай бүгүн көчөгө кар түшкөндөй кылып эле лаппат эле түшүп калып атпайбы? Ошондуктан эң негизги мындай, эң түшүнүктүү, эң мындай бытовой деңгээлде, практикалык деңгээлде биз кандай иш-аракеттер кылышыбыз керек? Балдардын онкологиялык ооруларын эртерээк билип, эртерээк кайрылыш үчүн. Эми бөлүп баштайлы. Биринчи кан оорулары. Эгер кан оорулардыкы ал биринчиси ал мурду канап баштайт. Же болбосо ооздагы ооздор оюлуп, ошол жери шишип баштайт. Ошого аябай караш керек. Же болбосо мындай температура болуп туруп алат, эти ысып туруп алат, антибиотик менен да түшпөйт, наркы берки дарылар менен түшпөйт, ошондо тез абалда эле адистерге алып барылат. Эгер опухоль жактарды карасак, ал жана айтып кеткендей, дененин кайсы бир бөлүгүндө, бутундабы, ичиндеби кандайдыр бир шишка сыяктуу бир чоң бир шишик пайдаланат, кармалып калынат, көрүнөт өзүңөргө. Ошол бала өзү айтат, апа, могу жерим шишип калыптыр, могу жерим ооруп калыптыр деп. Эгер мээнин шишиктерин айтсак, бул мээн шишиктери бул эң көп кездешүүсү симптом бул баш айлануу. Балдарда себепсиз баш айланып эч токтобой коет. Ошондуктан алар онкология. Анан дагы бир айтып кетүүчү нерсем, бул жер симптом мейли бул пайда болду, дарыгерге түштү. Экинчи айтып кетүү маанилүү нерсе бул биздин кыргыздын менталитетиндеги болгон нерсе. Мисалы бизге келгенде биз онкология экенин көрүп калабыз, ооба, эртең келиңиз дейбиз, эртең келет deyip күтөбүз, ошо менен жок болуп кетет бир жумага 10 күнгө. 10 күндөн кийин ар кимдер чалып баштайт, могу кабыл алып койчу деп. Кабыл алсак, ошол эле бейтап келет. Негедир билбейм, ата-энелер тааныш издей баштайт. Мен аларга ошон үчүн азыр бизде инструкция кылып биз дарыгерлер ушинтип сүйлөшүп алдык. Биринчи жолу түшүп аткан бейтапка сразу айтыш керек. Ай, тааныш издебей эле жаткызып атабыз. Проблема жок, орун бар, дары бар. Только жатыңызчы, убакытты жоготуп коет ошентип. Ошентип чогулуп, айланып келип алып туруп, кээ бир айга чейин айланып жүрүп атып туруп, анан зорго келет. Ошол убакыт бул аябай маанилүү убакыт. Ошол убакытты жоготпосо, аябай жакшы көрсөткүчтөр болуп кетиши мүмкүн, мисалы. Ошол маанилүү нерсе, ошону ата-энелерге кайрылып коет элем. Мисалы, онкология биздин бөлүмгө жатыш үчүн эч кандай тааныш эчтеке кереги жок. Бардык балдарды бирдей эле карайбыз. Эгер биз жаткыза албай жатсак, демек орун жок, бирок күтүш керек, 1-2 күн күтүп туруш керек. Бирок эч кандай түрдө жок болуп кетпеш керек. Эми азыр 70 койкалуу бөлүм ачылып атат, эми ал жерде орун жетишпейт деп айта албайм. Жетишет, буйруса баары деле жакшы болот. Рахмат агай, кылып аткан эмгегиңизге рахмат. Биринчиден дагы жолу куттуктайм. Жаңы конушуңар кут болсун. Жакшынакай болуп көчүп алгыла. Сиз айтып аткан аппараттагы күчүнө кирип иштеп, анан ошол балдардын онкологиялык ооруларын көрсөткүчүн бир жакшы деңгээлге чыгара аласыздар. Мен абдан биздин кызматкерлерге абдан ишенем да. Ошондуктан жалпы эл журтка жакшы жаңылык болсун. Сиздин коллективге бизден чоң салам айтып барыңыз. Рахмат. Балдар онкологиясы жана онкогематология бөлүмүнүн жетекчиси Султан Станбеков агайыбыз бизге бүгүн жакшы жаңылыктар менен келип бөлүшүп кетти. Урматтуу ата энелер, кимдеги бүгүн мындай бир аз кайгыланып, капаланып турса, анда капаланбаңыздар. Канчалык эрте кайрылсаңыздар, канчалык мындай доктурлардын айткан сөзүнө ишеним менен кабыл алып, анан эртерээк биргеликте иш алып кетүү, бул сиздин балаңыздын өмүрүн сактап калууга көбүрөөк ыктымалдуулугун берет. Баарыңыздарга ден соолук каалайбыз. Бүгүнкү темабыз заманбап дарттар жана бүгүнкү биздин медицина. Азыр бизде рекламалык блок, андан соң Түркиядагы медициналык туризм тармагынын өкүлү менен маек курабыз. Биз менен болуңуздар. Кайрадан студияга кайтып келели. Бүгүнкү кеч кезегинин темасы заманбап дарттар жана ошол жаңа чакырыктарга бүгүнкү күндөгү биздин медициналык тармак кандай акыбалда турат. Биз бардыгыбыз бул акыбалда мындай бир кыйла оорчулуктар бар экенин билебиз, бирок аны менен катар биз эркин экономикалык мындай багыт алган соң, аны менен катар ошол адамдын өмүрүн сактап калууда же ден соолугуна кам көрүүдө мамлекеттик эмес, аны менен катар ошо жеке медициналык тармактагы дүркүрөп өсүп жатат. Бул тармак боюнча бизге Турциядагы медициналык туризм тармагынын өкүлү Акылбек Исаков кененирээк маек куруп берем деп келди. Акылбек мырза, куш келипсиз. Биринчиден ошол
мамлекеттик медициналык тармак жана ошол жеке медициналык тармактын ортосундагы негизги айырмачылыктарын жана ичинде мен мындай ачык айкын эле конфликттерди көрүп атам. Көбүн эсе мамлекеттик медициналык тарабынан өкүлдөрүнөн же болбосо ошо сиздерге бир аз сын пикирлер айтылат, акча жасашат, бизнес кылат деп сиздер өз учуруңуздар айтасыздар. Бизге жок, мындай медицина бүгүн заманбап технологияларды камсыздаш керек, андай мүмкүндүк бул жакта жок депчи. Ошол конфликттин негизин айтып берсеңиз бизге. Мен негизи Турциядан баштап кетейин, буюрса. В Турция тоже бир 20 жыл мурун ушундай көйгөй бар болчу Турцияда. Анан медицина өнүкпөйт, госучреждение эскирип калган, технология жок, развитие жок дегендейчи. Анан ушундай көйгөйдө только частное партнерство чыгат да, государственное частное партнерство чыгып, начали деньги вкладывать в медицину, да, грубо говоря. Начали покупать оборудование, учиться за границей, Америкага, Европага барып. Кайсы акча? Кимдин акчасын дейм? Частные люди, даже бизнесмены, да, те же самые, да. И ошентип сейчас медицина Турции, я могу так сказать, что в тройку в мире входит, да, медицина боюнча. А ошол нерсени, допустим, бизде Кыргызстанда азыр вообще жок да, ошол нерсе. Государственное частное партнерство бизде вообще жок сейчас в Кыргызстане, да. Ошол нерсени киргизиш керек да тоже, чтобы биз өнүгүшүбүз үчүн ошону надо тоже, да, развивать нужно, да. ГЧП деген бул бизнес жана мамлекеттин катышуусундагы жасалган орток иштер. Мында бизнес акчасын салат, мамлекет өз учурунда кандай функцияларды аткарыш керек, эгер акча болбосо? Мамлекет бул жерде функция дегенде даже мен тааныштарым бар, Турциядан компаниялар бар да, айтышат, бизге 20 жылга или 50 жылга помещение берсе, условия түзүп берсе, биз келип аппарат коюп иштеп бергенге даярбыз деп айтышат да. Но биздин государство ошого да каршы чыгып атат да. Допустим, азыр Ташкентте ушул проект аябай жакшы кетип атат. Допустим, Турциядан инвесторлор келип полностью оборудование эме кылып, жер бөлүп берсе, здание бөлүп берсе, все условия создают, они начинают работать, в течение какого-то времени передают аппаратуру мамлекетке берсе. Да. Биз ошол нерсени кылсак болот тоже в Кыргызстане. Эмне тоскоолдук болот? Мамлекет мындай деп атпайсызбы? Бул жалпы сөз да. Жалпы сөз. Ичине киргенде эмне тоскоолдук болот? Ичине киргенде кайра эле чирип калган система, да, грубо говоря, да, политика в целом, да, у нас в Кыргызстане, да. Бир эле медицина эмес, негизи Кыргызстан в целом алганда эле азыр состояниясы ушундай болуп атат да. Бир эле образование тармак тил алсак, мен жакын досторум бар, то же самое чет өлкөдө эме кылгандар. Ошол эле система, да, грубо говоря, да. Окшош да баары эле байланышып келе атат ушундай. Тамырлашып калганда атасыз. Ооба, тамырлашып калганда. Бирок анткени менен мисалы кайсы бир деңгээлде, мисалы элдин акыбалында эске алыш керек да, элдин колунда акча жок. Ооба. Муну мындай жеке медициналык кызматка акча алуу гана адамдар, же болбосо ошол элдин жана фандрейзинг аркылуу аябай көп көрүп атабыз, кайралат да. Анан ушундай акыбалдан караганда, демек жеке тармактагы медицина бул мындай калктын бир гана катмарын камсыздай алат да. Ушундай жогорку медициналык колдоо мененчи. Калгандарга кандай сиздер кадам кыла аласыңар, себептен силер эркинсиңер, силер бизнессиңер, силерде бардыгы мындай эсеп кысабы менен болот дегендейчи. Ошол тармактан айтып кетсеңиз. Эми медицинада, если, грубо говоря, толук алганда, даже в Турции, да, госклиникаларга көп кайрылышпайт да. Если уже есть возможность, допустим, да, страхование деген нерселер бар, ошол нерселер кириш керек да, чтобы какой-то процент, чтобы покрывался государством, да, допустим, ошол нерсени даже кылсак болот да. Азыркы учурда мен негизи в Стамбулде работаю, да. 7 жылдан бери иштейм. Бир 80% кайрылган пациенттер бул онкология менен нейрохирургия да. Бизде, допустим, даже элементарно Минздрав тарабынан бир жылда бир, допустим, обследование кыл деген ушундай бир проекттер эчтеке жок да, чтобы заранее мы знали, допустим, да, что если эми лечение болбосо, в будущем онкология барат деген даже нерсе жок да, допустим. Ошол нерселерди элементарно киргизсек, биз алдын ала уже будем знать, да. Поэтому, ну, это опять же с низов начинается все, да. Өзүңүздүн Турциядагы ошол тажрыйбаңыз тууралуу бөлүшүп кетсеңиз, андай болсо, сиздин жекелик өзүңүздү ачалы, кандайынан барып калдыңыз, өзүңүздүн медициналык илимиңиз барбы, же балким сиз бизнес тармагынан медицинаны ошол медицинага кирип келдиңизби, ошол боюнча айтып берсеңиз да. Мен медакадемияда окугам. Медакадемияда окуп бүтүп алгам. 23 жашта баргам Стамбул шаарына. Ошо 23 жаштан бери ошо Стамбул шаарында иштеп келатабыз да. Анан
в Турции тоже клиникалар, аркана клиникалар бар. Пациенттер келгенде алдашат, акчасынын суммасын көп кылышат. Ошол себептен кээ бирлер бизди ортомчул деп ойлоп калышы мүмкүн, же башкача ойлоп калышы мүмкүн. Мага келген пациент мен туура врачка алып барып, керек эмес анализдерин тапшырып айтып, ошонун баарын өзүм көзөмөлдөйм да, под моим контролем пациент лечение кылат да. Биз азыр буюрса на свои средства уже буюрса бир 2-3 айдын ичинде клиника ачабыз в Кыргызстане да. Сейчас уже помещение уже нашли. Буюрса жакында башталат да. Ну, направление, могу так сказать, онкология и глазная клиника будет, да. Вот, поэтому буюрса эми жакын арада кайра келип аттан ошо клиниканы айтып берип, кандай клиника болот, кандай аппараттар болот, кандай максат менен иштейсиз, ошонун баарын айтып бересиз буюрса будущем даже. Бишкекте демек клиника ачасыздар, э? Бишкекте ачылат. Бул ошо клиника ачууда мамлекеттин катышуусу кандай болду? Мындай эми бул клиника чисто частная клиника болот. Мамлекет бизге поддержка берсе, биз уже өзүбүздүн күчүбүз менен ачып өзүбүз иштейбиз деген ниет менен эме кылып атабыз да. Жок, мен түшүнгөндөм мындай лицензия берилиш керек. Лицензия жагынан эми буюрса жардам беребиз деп атышаттар, буюрса да. Такой решаемый вопрос. Демек, сиздин көз карашыңызда мындай жеке сектордун медицинасы бүгүнкү күндөгү ошол элдин жалпы сапаттуу медицина болгон талабын толуктай алат. Канткен учурда кайрадан ошо сөзгө кайтып келели, сиз бир аз мындай балким ишти козгогуңуз келбей турат, бирок бүгүн миңдеген ооруп жаткан жарандарыбыз бар да. Канткенде биз государственный частный партнерствоны дагы өнүктүрө алабыз. Мындай сиздин кыялыңыздагы медициналык тармак деличи, ошо боюнча. Мен ал боюнча так могу сказать да. Договор түзүлүш керек, мен айткандай эле, допустим, то же самое ошо биздин госклиникаларга аппараттар коюлуш керек. Аппараттар коюлган кезде деле полностью целиком протокол лечения өзгөрүш керек да. Ошол эле онкология болобу, же нейрохирургия болобу, ошону нужно будет менять да систему да. Потому что биздин врачтар жакшы, биякта опыт, бирок уже все это устарело да. Поэтому чтобы ГОСТу и то, что вот малоимущим людям аппаратты коюп, ошо страхование боюнча эме кылса, я думаю, это вопрос решится, да. Какой-то процент, эгерде государство төлөп берсе, какой-то процент пациент төлөп, өзү төлөсө, мне кажется, можно этот вопрос решить, да. Демек, сиздин жанакы Турцияда кылган ишиңиз бул бир гана ошо Кыргызстандыктан келген дүйнө жүзүнөн, өзүңүздүн тажрыйбаңызды бөлүп кетсеңиз, мындай кандай болот да? Ошо сиздин Турцияда тажрыйбаңыз. Эми кандай жүрөт иштер? Кайрылгандар көп, арасынан жылдыздар деле келет, анан чалышат, ушундай жардам керек болуп атат деп, анан хорошо деп, анан чалышып, именно что беспокоит, что не беспокоит, анан кандай обследование өтүш керек, ошонун баарын мен сначала услышаю, анан кийин айтам, ушул нерсе надо сделать, десем, хорошо дейт. Кээде частный клиникага келгенде, допустим, чоң клиникалар бар, клиники класса А деп коет да, допустим, ошондолорго келгенде вид чекап деп могут так сказать, да, грубо говоря, да. В пакете чекапа там, грубо говоря, ничего нет, да. Общий анализ крови, обследование, там, пару УЗИ там, и консультация 3 специалистов, да. И на этом пациент после этого только начинает там, снимать МРТ, сдавать биопсию, глубже уже заходить, да. Можно, допустим, можно просто обойти и сразу, да, можно, допустим, да. Я, допустим, пациентам так предлагаю, да, чтобы они и свое время, и свои деньги, чтобы впустую не тратили, можно это просто решить, да. Ошо мен да ушул время, деньги деп калдыңыз, анан биз да ушул бир канча учурларды угуп калдык. Мен мисалы бир тааныш эжекебиз менен бир жолу ошо Стамбулга барып келгем да. Дүния көз клиникасына, ал жакта эми бир карасаң шарттар укмуш, кезек тынбайт, врачтар күчтүү, бирок акчасы дагы аябай чоң чыгып кетти, бирок аны менен катар эме эжени жаткырдык. Жаткан жери бар экен, тамак аш менен берет экен дегендейчи. Биздин бул жактан кеткен жарандар көбүнчөсү аябай адамга оору келгенде баардык нерсе даяр болуп калат эмеспи? Ошондой жерден кандай мындай канткенде жана кандай жолдор менен кеткенде алдамчылыкка туш келбейт? Только эми байланышып, заранее полностью документтерди жиберип, Дүния көз, ну, очень дорогая клиника в Турции, да? Потому что в Турции, если так брать, система лечения, протокол лечения везде один и тот же, в любой клинике похожий, да? Ошол эле Дүния көздөк болгон операция можно в другой клинике сделать намного дешевле, да? Потому что Дүния көз мен аябай жакшы билем, да? Я с ними вообще не сотрудничаю, потому что очень дорогая клиника, да? Сами турки тоже туда не обращаются.
Вот. А вообще в целом медицина в Турции как развилась, что иностранные пациенты начали приезжать в Турцию и, соответственно, уже инвестиции начали вкладывать, да, в Турцию. Да. Вот. А так, чтобы пациенттер ушундай учурга кабылбаш үчүн заранее документтерди жиберип, полностью баасын билип, процесстерин билип, примерно плюс-минус канча болуп, анан кийин акчасы менен келсе, так намного надежнее будет, да. Медициналык туризм тууралуу бизге Акылбек Исаков маек куруп жатат. Ушу Түркияда 7 жылдан бери иштейм, жана 7 жылдан бери ушул медициналык туристтерди кабылдайм, ошол больницалар менен байланыштын түзүп берем деп айтууда. Бул тармакта бизде албетте суроолорубуз абдан көп, ошондуктан биз Акылбек мырзаны дагы бир аз кармап туралы. Азыр жарнама, андан соң кайрадан кайтып келебиз. Кечтин кезекчиси Эркин Нурбаев. Кайрадан студияга кайтып келелик. Түркиядагы медициналык туризм абдан өнүккөндүгүн билебиз. Балким бизди көрүп жаткандардын жок дегенде өзүңүз болбосоңуз 2ден 1 таанышыңыз ошо Турцияда барып дарыланып келип атат. Турцияныкы жакшы экен, кымбат экен, бирок адамдын өмүрү андан дагы кымбат деген ойлорду сүйлөшүп калабыз да арабыздачы. Ошон үчүн Акылбек Исаков мырзадан кайрадан сурайлык да, ушул канткенде биз ушу Турцияда айтып атабыз. Бир учурда мамлекет таптакыр жаңы саясат иштеп чыгып, анан жеке бизнеске уруксат берген депчи. Ал эми сиз ошол жекелик бизнести Кыргызстанга, Бишкекке алып келгенде кандай оорчулуктар менен туш келдиңиз жана бүгүнкү күндө кандай мүмкүндүктөр ачылып атат да? Мындай элдер кайрыла берет экен да, бирокчу. Кайрыла берет. Кыргызстанда эми ачык айтканда закондор есть, которые нам вообще не разрешают, да. Допустим, то же самое радиоактивные вещества алып келгенде кандай шарттары бар, анан оборудование для алып келгенде регистрациясы жок, барбы ошон, если, допустим, убрали бы регистрацию, допустим, да, на аппарат, да, мы могли бы легче завозить. То же самое вот в Европе, допустим, в Германии, если аппарат сатып алсаң, Турцияга можно без каких-либо документов возить, да, потому что у них там договорлар бар, да. А бизге аппаратты алып келиш үчүн ДЛО, департамент лекарственного обеспечения деген бар. Ошол жака барып надо документы собирать, 3-4 месяца надо бегать, чтобы регистрацию нужно сделать на аппарат, чтобы его привезти, да. Это очень сложно на самом деле. Вот, и плюс, ну, насчет в Турции медицина не слишком дорогая, я вам так сказать, да. На одном уровне с Россией, я могу даже так сказать. Да. Вот цены, которые в России, те же самые цены в Кыргызстане, в Турции на данное время, да. Вот сейчас к нам обратился Юрий Бабков, вот у него нужно делать операцию на колено, да. Я ему, ну, практически только за материал оплатить, я ему бесплатно договорился, чтобы, ну, попросил помочь, я ему помог, да. Сейчас на следующей неделе мы вылетаем вместе. Вот, поэтому Кыргызстандан келген пациенттерге мен колдон келишинче ценаларын сүйлөшүп, самый низкий баллар менен сүйлөшүп бере алам, да, потому что клиниканын баарын тааныйбыз, баардык генеральный директорлорун тааныйбыз, со всеми хороших общениях можем позвонить и договориться, чтобы нам скинули цену на операцию какие-либо, да. Түркиядагы сиздин партнерлоруңузбу? Кыргызстандан ошо бейтап келатат дегенде мындай кандай жалпы пикирде болуп калды да? Биздин бизге ички проблемалар ишибизде кайнап көрбөй калышыбыз мүмкүн да. Сырттан көз караш кичине мындай объективдүүрөөк болот да. Ошолор не деп атышат биздин медицина тууралуу? Кандай кылсак туура болот? Балким чындап мамлекеттик деңгээлде ушул нерсени алып чыкса болобу? Себептен биз советтик системадан келгенбиз да. Ошонун уландысы менен жашап келатабыз да. Бизге жекелик бизнес дегенде дагы деле көнө албай келебиз да. Биринчи кезекте ишенбейбиз да. Ошол маселелерди чечүүдө кандай жолдор бар экен деп ойлойсуз? Чет жактан караганда негизи, ну, с корня нужно менять систему, да, грубо говоря, да, чтобы хотя бы как-то приблизиться к Турции, допустим. Даже вот Алмата уже намного выше нас стоит, да, там практически все, что возможно есть в Алмате, допустим, да, в Казахстане есть, да. Чтобы этот вопрос решить, я думаю, только нужно именно с корня уже менять, да. Нужно новое поколение, которое будет работать над этим, чтобы что-то новое нужно для Кыргызстана, да. Потому что те же самые вот пациенты, которые у нас страдают, они сами уже кыргызчылыкта баягы ооруп уже болбой калганда анан келип көрүнөт да, ошол нерселерди хотя бы заранее 1 жылда бир хотя бы общий анализ крови ташып эле койсо, УЗИ жасап койсо, можно избежать таких сложных заболеваний, да. Вот, а так ошол нерсени баарын эми
мамлекеттин деңгээлинде бирок надо искренне менять да негизи системаны да. Мурунку поколенияның эмгеги баалап келебиз, бирок азыркы уже дүйнө с каждым годом меняется, да, технологии меняются, люди меняются, это все надо как-то уже менять, да. Ушундай ортодон байка алмаштырыш керек, өзгөрүш керек деп атпайсызбы? Анан балким мындай жок дегенде бир жолу ушул жеке медициналык тармак менен мамлекеттик медициналык тармактардын жолугушуусу, тегерек столдор, билбейм, бизнес конференциялар же илимий конференциялар болду эле же кылууга мүмкүнбү? Эгер болуп келген болсо, эмне үчүн жыйынтык чыкпай, мындай жыйынтык чыкпай атканын түшүнүп атам, негизи эле. Ошо жолугушуулар мүмкүнбү? Жолугушуулар мүмкүн. Турцияда аябай көп клиникалар бар, университеттер менен, университетская клиники есть, да. Мы хотели вот этот вопрос как-то поднять, медакадемиямен договор түзүп, допустим, чтобы пациент, чтобы студентов туда отправлять, да. Но почему-то вот иш жүзүнө келгенде так все остается, да, я не знаю почему, да. Анан биздин деле азыр медакадемия бүткөн жаштар деле ничему не учатся, операция деле үйрөнө албайт. Если только за граница үйрөнүп келбесе, в Кыргызстане практически они не учатся ничему, да. Опять же, старая системага үйрөнөт, башка жаңы нерсени үйрөнө албайт, да. Поэтому можно будет поднимать, но опять же это надо тесно работать нужно, да, чтобы был у нас стабильность была в Кыргызстане, да. В этом случае только это возможно, я думаю, да. Да, жолугушуулар, расмий жолугушуулар болгон эмес демек, да? Расмий жолугушуулар болгон эмес. Мен айтпадым беле, ошо Нурсултан Кубанов деген досум бар да, ал деле ошол билим тармагында аябай жакшы эмелер кылып атат. Он тоже предлагал ошол именно медицина тармагын алып келели деп планировали, пока мындай именно чакырып алып келип өкүлдөрдүн алып келип бияка эме кыла элекпиз да, ошо буюрса в будущем хотим тоже это сделать, да, чтобы именно молодежь бир жаңы дем менен, бир башкача ой эме менен могли это, да, учиться, да. Акылбек, сиздин дарегиңизге айтылган эң мындай көп сындарды болуп жүрөсүз да, ошону мындай өзүңүз айтып, анан жооп берүүгө да мүмкүндүк берет элем да. Кандай сындар айтылат жана сиздин позицияңыз кандай бул тармакта? Мага келген пациент өзүмдү мактап эле коеюн. Мага келген пациент эч качан нааразы болуп кетпейт да. Колдон келишинче Турцияга келген, допустим, пациент келет, с одним диагнозом даже келсе, мен бир эле врачка алып барып, анан ушундай болот экен деп айтып койбойм да, допустим. Несколько врачтарга барат, по энергетике, кайсынысы жакты, кайсынысы туура айтты, кто ближе по душе, ошо анан пациент доверяет, делает операцию либо лечение, да. Вот анан бул жашоодо баарыбыз сындалабыз, это нормально, да, поэтому эл өзү сындайт, эл өзү көрөт. Главное, иштей берсек, баары Кудай менен баары болот да. Главное, честно нужно работать, да. Мисалы, сиздин кызматыңыздын аталышы барбы? Кандай кызмат аталышы? Я сам, ну, учредитель, да, своей фирмы, да, Медиглобал деп коет да. Буюрса, клиника айтсак, клиниканын эмесин өзүбүз кылабыз да, полностью будем рекламировать. Сиз ушул кызматтарыңызга алган акчаны мындай кандай кылып айтасыз? Дароо айтылабы? Ушундай кызматка мындай төлөнөт же кандай? Мындай кызматты бизге клиника төлөп берет да, допустим. Пациенттер келет, мен пациентти өзүм тосуп алам, полностью жанында которуп берем, полностью врач менен өзүм түзмө-түз контакттар түзүп берем. Анан если пациент леченияга келсе или обследованияга келсе, пациент уже полностью кеткенден кийин уже клиника эме кылып берет да бизге. Зарплата төлөп берет да, грубо говоря. Анан мындай ушул ишенбестиктин түбү эмне деп ойлойсуз? Ишенбейт байбы? Кымбат, көбүрөөк алып коет деп. Анан мен көп эле окуп калам да, ушу биздин жергиликтүү медицина айтат да, жөн эле эч кандай жүйөсүз акчаңарды шыпырып коет деп эле айтылат да. Аныкташ үчүн мындай атайын кагаздар болуш керек, мындай фактура, само собой, бүт бардыгын прозрачный кылып беришиң керек да, антирсе ишенбестик болбойт да. Само собой. Анан мындай 7 жылдан бери иштеп атасыз да. Динамика кандай болуп атат? Динамика, пациентов очень много, которые приезжают за границу на самом деле, да. Кичинекей Кыргызстанга караш, то, что у нас страна маленькая, несмотря, да, именно онкология и нейрохирургия очень много, да, пациентов, которые болеют, да. И ооруган пациенттер, допустим, все в
поздней стадии, да, экинчи, үчүнчү, төртүнчү стадияда. И их берут, делают операции, допустим, у нас в Кыргызстане, да. После этого пациент с метастазами едет уже в Турцию, да. Либо уже с последними шансами, с надеждой едет в Турцию, дегенде эле вопрос, да. Поэтому бияктан, прежде чем делать операцию, нужно полностью обследоваться, потом анан кийин бир чечимге келишет, да. Сразу операцияга жата бербестенчи. Этот вопрос я хотел бы сказать. Демек, сиз иштеп аткан ушул 7 жыл арасында динамика өсүшкө баратат, Только өсүшкө баратат. Именно после ковида еще хуже стало, да. Мен себеп билбейм неден, бирок ковидтен кийин даже 2 айлык балдар деле онкология менен ооруп баратат да. Опухоль головного мозга, то же самое, гидроцефалия. Очень много разных диагнозов, которые в ранней стадии у нас сейчас болеют, да. Мен себебин айта албайм, эмне себептен, бирок либо питание, либо ковидтен кийинки те же самые антибиотики, я не знаю что, да, но именно после ковида очень много таких случаев. Онкология тармагы. Онкологиядан, да. Балдар онкологиясы өзгөчө. Балдар, чоңдор, да, в целом, да, онкология. Мындай дагы бир мындай курч маселе бар. Мисалы, Кыргыз жаран Түркияга барды, анан өмүрү ошо Түркиядан үзүлүп кетти да. Анан ошол дененин бияка, дененин табын бияка алып келиш дагы аябай чоң каражат. Бул тармактарда мындай, бул тармак дагы бизнеске аралашканбы, же бул бир гана ошо эки мамлекеттин ортосундагы келишим негизинде болобу? Бул мен эми Кудай сактасын мындай учурга келе элекмин да, бирок укам то, что пациенттер напрямую клиникага келип, жакында деле 5 ай мурун бир кыз, модельна девушка барып, Аджибаден деген клиникага барып, ошондон каза болуп калып, анан тело оттуда забрали, да, я не знаю, каким путем они это все, транспортировка кандай болду, я не знаю, но чоң каражат. Я насчет этого не могу сказать ничего такого, да. Акылбек мырза, анан бизге мына убактыбыз деле бир аз калды. Бизге жалпысынан айтып берсеңиз да, ошол медициналык туризм Кыргызстанда бүгүн мындай Бишкек шаарынан баратканда эле мындай четтеринен көрүп калабыз да. Анан өзүңүз да айтып калдыңыз, ошо мен да аракет кылып атам, аракет кылган буга чейин депчи, бирок бул жолку аракетим жакшыраак болот депчи. Ушундай ишти аракеттер кылганда мындай сөздүн ачыгында ким менен сүйлөшкөн туура келип атат да, мындай бирөө иш кылам деп атат. Анан келгенден кийин анан эмнелер башталат экен? Башыңыздан эмнелерди өткөрдүңүз? Ошону айтып бере аласызбы? Мен буга чейин бир клиника алып келгем, Турцияга клиника алып келип, Кырстан ачтык. Ошо Кырстан ачып атканда көп чуркадым да, баягы документация жагынан, лицензия жагынан, ошол эле регистрация жагынан, анан государство ошондой моменттерде бизге поддержка берсе, биз намного быстрее можем открыться деген эле вопрос да. И даже ошол эле частный клиника менен Минздрав кайра эле ошо договор түзсө, какой-то процент эгерде государство төлөп берсе, допустим, клиника тоже скидка кылып берет в меру своих возможностей дегендейчи, потому что операция кылганда өзүнүн расходный материалдары бар, башка эмелери бар, врачтын эмеси бар дегендейчи. Анан бүт врачтар Турциядан келет, бияка врачтар, бияктагы врачтар жаштарды алып үйрөтөбүз да, но основной врачи из Турции будут, да, профессора келип келет. Вот, поэтому государство бизге только поддержка в разрешении документов жардам берсе, мы больше ничего не требуем, да. Бир гана ушул документтен ордоштурбаса. Анан келгенден кийин мисалы силер ачылып атасыңар да, демек биз бизнес дегенде мындай сөз түрдө өзүнүн пайдасын күткөн тармак деп түшүнөт биз адамдар. Анан кандай прогноздор болуп атат? Бул жактан келип чөгүп кетпейсиңерби себептигинде бул жактан карама каршылыгыңарда чоң мамлекеттик машина, анан жакан силер да. Ушул боюнча кандай ой жүрүп атасыңар? Мен айтып кеткенде эле уже опыт, тажрыйбада бар бул нерсе. Мен оюмча биздин рынок вообще пустой да, именно медицина жагынан рынок вообще пустой да. И мен оюмча бул только начало да. Буюрса келечекте аябай чоң эмелер болот да, пландар болот, проекттер болот. Не только в Кыргызстане, вообще Центральной Азии да, планируем. Сиз келечекте ушундай Түркиядагыдай медицина өнүгүп кетет деп көзүңүз жетип турабы? Жетет буюрса. Ну, через сколько лет я не знаю, но должно да. Азыр бизде недоверие очень большое, да, у нас в Кыргызстане в медицине, да, в целом, если брать, очень большое недоверие, да. Канча жыл, я, может, 20 лет, может, 15 лет, я не знаю, но мы должны поднять Кыргызстан, да, и медицину, и другие отрасли должны поднять.
мындай сизге ошо онкологиялык оорулар менен кайрылып калат деп атпайсызбы? Анан түркиялык врачтар эмне деп атышат? Бул аномалия да болуп кетиши мүмкүн да, мисалычы. Аябай көп көз оорулары менен кайрылат, аябай көп рак оорулары менен кайрылат. Аналар кыргызстандыктар жөнүндө эмне деп айтып атышат мисалы? Сизде мындай чакан элге 6 миллион элге мынча көп кайрылуулар болбош керек элек го дегенде же алар андай менен ойлонушпайбы да? Жок, ошондой эле айтышат. Айткандай эле ранняя диагностика жок да. Ошо ранняя диагностика элементарно вовремя эле көрүнүп турса, мындай эчтеке можно избежать этого всего да. У нас бизде аягына келгенде уже обращаются да люди. Ооруп уже жатып калгандан кийин анан клиникага келет да. Именно мышление народа нужно, самосознание народа к медицине нужно это все менять тоже, из корня тоже, да. И только так мы можем спасти больше жизней, и чтобы ошол нерсеге келбеш үчүн мы должны это все делать. Мына коронавирус жөнүндө айтып калдыңыз, бизге биздин мамлекетте дагы деле вакцинага болгон баягы мамиле ар кандай болуп атат да, анан көбүнчөсү ишенбейт. Буга кайсы бир деңгээлде бир ишенимдер дагы туш келип атат. Анан Түркиянын тажрыйбасы менен бөлүшүп кетсеңиз, Түркияда кандай болду бул маселе? Аябай катуу жабыркады эле го. Турцияда вакцинацию практически многие брали, да. Көз карашы түз эле, себептен именно медицина тармакта иштеген персонал, они все должны обязаны брать да. Немецкий эмени алып келишкен, биотек деген, ошону берет да. Түркия бүгүн коронавирусту жеңип чыкты деп айтсак болобу? Толук, ну, могу так сказать, как и во всем мире появляется, исчезает да. Бирок мен 4 күн келди, бияка келгениме Стамбулда жүргөндө сону эле жүрчүм, бияка келип тамагым ооруп калды да. Допустим, атмосфера бияка келген воздух или я не знаю, бирок мындай бир бизде бар экен да, допустим, мындай атмосфера оор экен да биякта. Стамбулда азыр именно ковид боюнча бүт маскачан соблюдениялар полностью нормы соблюдают да, жители да, и соответственно с этим ковид аз да Стамбулда. Анан бишекте элементарно даже маски не носят да у нас в Кыргызстане да. Так многие болеют да. Ну, Турцияда ковид аз ачык айтканда, так сказать да. Акырындап жеңип чыгып атат. Жеңип чыгып атат да. Акылбек мырза, анда бизге мына маегибиздин соңунда бизге ошол кеп кеңештериңизден айтып берсеңиз да, мына жеке медициналык тармакка кайрылууда кыргызстандык жөнөкөй жаран кандай иш аракеттер кылыш керек? Мисалы, эми мындай эрте кайрылбай калды, дарт менен ооруп калды. Кийинки кадамдар кандай болуш керек? Канткенде алданбайт, канткенде мындай өзүн ишенимдүү сезе алат, жана төлөгөн акчасы эптеп топтоп туугандардан, эл журттан топтогон акчасы канткенде мындай сапырылып кетпейт дейм да. Тура адамдарга, к правильным людям, к профессионалам своего дела нужно обращаться, да, опять же. Пациент чалганда, я же говорю, от и до я спрашиваю, да, что делали, какие обследования, кандай диагноз, эмне лечение болду эле, эмне болуп эле. Ошонун баарын чогултуруп, анан врач менен сүйлөшүп, анан заранее айтам да, если операция болсо ушунча болот, химиотерапия болсо ушунча болот, либо лучевая терапия болсо ушунча болот деп, заранее уже я цену говорю, да, чтобы пациент уже знал, да, к чему едет, да. Анан келгенден кийин, соответственно, кайра келгенден кийин клиникада мен кайра скидкасын сурап берем да пациентке, чтобы пациент уже понимает, да, келгенден кийин. Бывает вот пациенты напрямую, я же говорю, едут в клинику, допустим, Анадолу деген клиникалар бар, да, бренд, но просто переплачивают, да, очень большие деньги, да, за это. Ошондуктан Кыргызстандан биринчи сүйлөштүп, анан кийин барган туура да. Акылбек Исаков Турцияда медициналык туризм тармагынын өкүлү катары бизге эң мындай негизги маалыматтарды айтып кетти. Эң негизги мен түшүнгөн бул ошо жеке медициналык тармак өнүктүрүүдө Түркия бүгүн дүйнөнүн лидерлерине айланды. Ал эми ушундай чоң жетишкендиктерди технологиялык, илимий медициналык кызмат көрсөтүү жетишкендиктерине жетиш үчүн мамлекеттик жеке сектордун кызматташы дагы да тыгыз болуш керек деген оюн билдирди. Бул албетте эми айтылып эле жүргөн нерселер, бирок анын тамыры барып мындай башка терең маселелер жатат. Мен азыр аны көтөргөнгө дагы тилекке каршы мындай көп мүмкүндүгүм жок да. Чоң рахмат Акылбек мырза, иштериңизге ийгилик болсун. Анда биз сизди жакшы жаңылыктар менен күтөбүз. Клиникалар ачылып калса анда жакшы сүйүнчүлүп бизге келиңиз. Бизден сүйүнчү эфир болсун. Чоң рахмат сизге.
Жарнамалык блог бүгүн биз урматтуу көрөрмандар Кыргызстандагы дарттар жана аны дарылоодогу медицина бүгүн эмне деп атат, бүгүнкү акыбалыбыз кандай, канткенде өзүбүзгө сапаттуу жашоо тартуулай алабыз. Бул тууралуу биз мамлекеттик СПИД борборунун мүдүрүнүн орун басары Айбек Бекболотов менен дагы сүйлөшөбүз. Бул биздин жыйынтыктоочу мейман болот. Азыр болсо жарнама. Кечтин кезекчиси Эркин Нурбаев. Мамлекеттик СПИД борборунун мүдүрүнүн орун басары Айбек Бекболотов бүгүн бизде конокто. Биз сизге кош келипсиз дейли. Биринчиден алгач рахмат убакыт таап келип бергениңизге. Биринчи эле сөздү мен ушул ВИЧ жана СПИД деген сөздөрдөн баштайт элем. Мен бул сөздү мына 30га келип калдым. Ошол мектеп чагында бир 98-2000 жылдары алгач кулак илген сөздөрдөн анан биз мындай түшүнбөй эле, бирок болбой чоң бир кампания жасалганын мен азыр түшүнүп отурам. Чоң бир түшүндүрүү иштери жасалган эми мына мага жетип атат да. Анан мындай иш аракеттер ошол оору өткөн кылымда 80 жылдардан башталган, ушул күнгө дейин өзгөчө жаңы өнүгүп келе жаткан мамлекеттерде, жоксо кедейчилик, жакырчылык өнүккөн мамлекеттерде аябагандай курч өткөндүгү билебиз. Бүгүнкү күндө акыбал кандай? Бүгүнкү күндө ошол элдин ушул оорунун алдын алуу түшүнүктөрү боюнча мындай элге жеттиби? Жалпы пак тил менен айтканда. Рахмат чоң чакырганыңыздарга. Албетте бул ВИЧ илдети азыр дүйнө жүзүндөгү бул бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун айтуусу боюнча дүйнө жүзүндөгү эң 10 коркунучтуу оорулардын бирине кирет. Бул дүйнө жүзүндө деген 70 миллиондон ашык адам бул ВИЧ илдетине чалдыгып, андан 30 миллиондон ашыгы каза болгон. Ошолордун себебинен бул дүйнөгө өтө коркунучтуу оору дегендиктен көптөгөн түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. Сиз айтып аткандай 2000-жылдары бул оорунун дарысы дагы жок болчу. Бир гана ушул түшүндүрүү иштери аркылуу гана бул ооруну алдын алуу мүмкүнчүлүк болгон. Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасында 11 миңге чукул ВИЧ илдетине чалдыккан адамдар катталган. Анын ичинен 2500-ü бул каза болгон. Бүгүнкү күндө мындай болжол менен 9200-гө жакын адам ушу ВИЧ илдети менен биздин жарандар жашайт Кыргыз Республикасында. Сенин көзөмөлүңөрдө бирок, Жок, бул болжол менен канча адам бул жанагындай изилдөөлөр аркылуу жүргүзүлгөн болжол менен, бирок биз бүгүнкү күндө ошонун 80%-ын өзүнүн ошо ВИЧ илдети менен жашагандыгын билет. Бул 7500 адам азыркы күндө бизде ошо Кыргыз Республикасында жашашат ВИЧ илдети менен. Алардын 70% бул дарылоо жүргүзүлөт алардын арасында. Өзүңөр билгендей азыркы күндө Кыргыз Республикасында бүт жаңы дары-дармектер колдонулат. Ошого себептүү бул дарыланган адамдардын эч кандай бирөөгө жугуу коркунучу дагы жок, жана алардын өмүрүнүн кыскалыгына да коркунуч жок, жана ден соолугуна кандайдыр бир зыян келтириш боюнча дагы эч кандай зыян жок. Бүгүнкү күндө абал өтө деле жакшы деп айтыш бул туура эмес. Эмне дегенде акыркы 10 жылдын ичинде биздин республикада ВИЧ илдети менен ооругандардын саны 3 эсе көбөйдү. Эгерде ошо 10 жыл мурун бир 3000 болсо, азыр ошо айтып аткан бир 3,5 миңдин тегерегинде болчу, азыр 11 миң адам катталды да. ВИЧ илдети мурун жаланганда жанагындай аярлуу, жолбосо көп коопсуздукту камсыз кылбай жүргөн адамдардын арасында кабылданса, бул эми көбүнчө баңгизат колдонгон, жолбосо сойкулук менен алектенген. Бүгүнкү күндө көбүнчөсү бул ошо жалпы элдин катмарына эле тийиштүү адамдардын арасында көп кездешип келип атат. Эгерде ошо 10 жыл мурун бүт жылына бир 700-800гө жакын адам чыгат, анын 80% бул баңгизатты колдонуу жолу менен жугузган болсо, бүгүнкү күндө көрүнүш таптакыр тескерисинче 80% бул жыныстык катнаш аркылуу жугузгандар. Ошондуктан бул азыр ооруну эгерде мурун баңгизат колдонуучулар менен өтө көптөгөн эл аралык уюмдар аркылуу жумуштар жүргүзүлүп, бүгүнкү күндө алардын арасындагы таркалуу 5%дан ашпайт. Эгерде бул жыныстык жол менен токтотуу өтө кыйын, бул деген жалпы элдин катмарына таркап кетиши мүмкүн. Ошон үчүн бизде өтө чоң коопсуздуктар бар. Ошол буну деген ошо өз алдын алыш үчүн адамдар өздөрүн тестирлөө жүргүзүп,
Анан өз убагында эгерде дене сак болсо, мына туура жолдо жүрүү, орусча айтканда здоровый образ жизни деген бар. Жанагындай ошол жол менен гана бул оорунун алдын алып кетүүгө мүмкүнчүлүк бар да. Эгерде оорусун билген адамдар болсо, аларды деген тез арада дарылоо иштерине жүргүзүш керек. Алардын ошо ден соолугуна, өмүрүнө эч кандай зыян келбеш үчүн. Айбек мырза, айтып калсам, сиз айтып калдыңыз, тилекке каршы ушул жыныстык катнаш аркылуу бул оорунун таркаш динамикасын байкап атабыз деп, жана анан менен катар биз бала чактан бери ушул контрацептивдерди колдонгула, таза жүргүлө, партнерду туура тандагыла деп эле угуп келатабыз. Бирок эми бизде бир кайсы бир деңгээлде табуированный темада. Анан кайсы бир деңгээлде изилдөөлөр барбы ушул тармакта? Биздин мындай муун өткөн сайын ушул тармакта бир аз түшүнүк жогорулап, же болбосо ошол балким аптекалардын сатуулардын изилдөөлөрү балким сиздердин колуңуздарга түшүш керекпи? Контрацептивдер кандай колдонулат? Өсүш барбы ушул тармактачы? Эми бизде андай изилдөөлөр жүргүзүлөт, бирок жалпы элдин катмарында өтө аз. Ал деген өтө чоң калктын бөлүгүн изилдеп чыгыш керек. Бирок биз айырылуу топтордун арасында ошондой изилдөөлөрдү жүргүзгөнбүз. Эгерде ошо баңги зат колдонгондордун, сойкулук менен алектенгендердин, алардын арасында жүргүзүү кылганда 50% гана ошо жыныстык катнашта презервативдерди колдонобуз деген жоопторду беришкен да. Бул деген мындай өтө жаман көрсөткүч. Жок дегенде 80%дан жогору болуш керек. Бул жыныстык жол аркылуу бир гана ВИЧ эле эмес, өтө көптөгөн оорулар бар. Бул ошондой жугуштуу гепатит оорулары, жана жыныстык өзүнүн жыныстык оорулар бар, инфекциялык жыныстык оорулар бар. Ошолордун бардыгы тең эле жугушу мүмкүн. Эгерде элдер сиз айткандай эң эле жакшысы ошондой мындай беспорядочный деген жыныстык катнаштарга барбастан эле, мындай ошо партнерду туура тандап, презерватив колдонуш керек да. Анан дагы бир маселе бар, бул ВИЧ илдети деген башка ооруларга караганда өтө мындай башкача кабыл алынат. Көбүрөөк коркунучтуу. Сиз айтып аткандай ошо 80-жылдан баштап бул оорунун дарысы жок болгон үчүн бир гана акыркы бул өлүмгө дуушар болот деген көптөгөн ошондой стереотиптер бар да адамдардын арасында. Ошон үчүн бул оору бүгүнкү күндө деле башка ооруларга караганда жанагындай көбүрөөк стигматизация, дискриминацияга туура келчү оорулар да. Булчу кодулоо көбүрөөк кездешет. Эч кайсы бир адам өзүн бул оору менен мен ооруп калышым мүмкүн деп эч качан элестетпейт. Мисалы үчүн ошого эле окшогон гепатит оорулары бар. Алар деле ушундай жол менен жугат, ушундай эле өмүр бою жүрөт, адамдан айыкпаган оорулар да алар делечи. Бирок алардан мындай адамдар эч качан коркпойт. Бирок ВИЧ илдетине ошон үчүн менде эч качан ВИЧ илдети болбойт деп тестирлөөдөн дагы өз убагында өтпөйт. ВИЧ менен болгон кандайдыр бир темалардын бардыгын өзүнөн алыстатат да. Ошондуктан бизде дагы ошо 700-800гө жакын чыккан адамдардын 30% бул жанагы биз билген СПИД деген стадия бар, бул 4-үнчү стадиясы да ВИЧ инфекциянын. Бул деген бир адамдарда 7-8-10 жылдан кийин гана пайда боло турган синдром, бул ошо ВИЧ илдетинин эң акыркы стадиясы. 30% ошондой убакытка келгенде табылып атат да. Анан дагы бир 30% бул жугузганы уже 5 жыл, 3 жылдан көбүрөөк болгон убактагылар. 40% бул ошо жаңы жугузгандарга кирет да. Андай болсо жөнөкөй мындай жаран ВИЧ жана СПИД оорунун алдын алыш үчүн канчалык тездикте, мындай канчалык частота менен, же болбосо канчалык аралыкта анализ тапшырып турушу керек да. Анан анализ тапшырууга мүмкүндүктөр бүгүн бир гана сиздин борборуңузда барбы, же Кыргызстан боюнча ошол географиясын айтып берсеңиз да. Эгерде ВИЧ илдетине эч качан тапшырбаган болсо адам баласы, ошо ВИЧ илдетине бир жолу тапшырыш керек. Андан кийин бизде мындай өзүнчө бир период акна деген болот. Бул 6 айга чейин ВИЧ илдети көрсөтпөшү мүмкүн да, анализи таза болушу мүмкүн. Экинчи ошо 6 айдан кийин тапшырып,
Анан кийин эч кандай бир мындай коркунучтуу учурлар болбогон болсо, анда тапшырыштын кереги жок. Эгерде кандайдыр бир коркунучтуу учур болуп, же болбосо жанагындай сырткары жыныстык катнаштар болсо, мындай тааныбаган адамдар менен же азыраак тааныган адамдар менен, же болбосо кандайдыр бир медициналык мындай кийлигишүү, бирок медициналык мекемеде эмес да, эгерде ошондойлор болсо, бүгүнкү күндө инфекционный контроль деген бар, бүт мекеме медициналык саламаттык сактоо мекемелеринде ал катуу көзөмөлдөнөт да. Бүгүнкү күндө бүт баандай бир жолу колдонуучу медициналык шприц, жанагындай бүт системалардын баардыгы бир эле жолу колдонот да. Ошондуктан ар бир адам өзү бир жолу тест өтүш керек. Не дегенде бул ВИЧ илдети эч качан адамдын келебетинен мындай билип коюу мүмкүн эмес. Социалдык катмарынан дагы эң негизгиси ошол. Ооба, мисалы үчүн врачтарга деле барып, мындай жөн эле сүйлөшкөндөн эч качан ал ВИЧ илдети бар жок экенин билбейт. Бир гана тестирлөөдөн өткөндө гана билинет да. Ошон үчүн бүт адамдар жок дегенде бир жолу өтүп, анан кандайдыр бир коркунучтуу учурлар болуп, или жана жыныстык катнаштар болгон болсо, анда ошондой 1 айда, 3 айда өтүп коюш керек тестирлөөдөнчү. Тестирлөө бүгүнкү күндө Кыргызстандын бүт саламаттык сактоо мекемелеринде өтүүгө болот. Биздин жанагындай областтык центр спиттерде келип тесттерди бекер алып, мындай өз алдынча үйдө дагы жасаганга мүмкүнчүлүк бар да. Жана бизде дагы ошо бейөкмөт уюмдар бар, ошо аярлуу топтор менен иштейбиз. Көбүнчө алар ошо баңгизат колдонгон же сойкулук менен алектенген адамдар, кыздар болот. Ошолор менен өтө мындай тесно иштешет. Аларды ар дайым ар бир 6 ай сайын бир жолу тестирлөө жүргүзүп, жана профилактикалык жумуштарды алып барып, презервативтерди берип, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп турушат да. Демек, бүгүнкү күндө тилекке каршы бул оору толугу менен бизде дагы эле түшүнүлүп келгенде, себеп дегенде адамдын саны көбөйөт деп атпайсызбы? Ооба, бүгүнкү күндө бул ооруда, мисалы үчүн мен айтпадым башында, ошо өзүнүн ВИЧ менен ооруганын билген адамдардын 65% гана бул медициналык кызматтарды алышат да. 35% медициналык мекемелерге келгенден коркушат. Анан кийин келгенде бирөө жарым мени көрүп калат, билип калат, туугандарым билет, тааныштарым билип калат деп көбү бекинип жүрүшөт. Бирок бул өтө кооптуу. Алардын бул ВИЧ илдети эч кандай дарылоо иштерин жүргүзбөсө, өлүмгө дуушар кылат да. Ошондуктан биз көптөгөн ошо ВИЧ илдети чалдыккандардын ошондой өтө өтүшүп кеткен жана СПИД стадиясына келип калган учурларда медициналык мекемелерге кайрылып, алардын өмүрүн сактоого мүмкүнчүлүк болбой калат көбүнчөчү. Эми бул оору башка ооруларга айткандай эле, мисалы үчүн эгерде мен деле өзүмдүн тааныш досторумдун арасында жөн эле мен ВИЧ менен ооруйм десем, алар мен менен сүйлөшпөй коюшуна өтө чоң өбөлгө бар да. Биз деген бул өзүбүздүн жумушта көптөгөн мындай учурларды кездештиргенбиз. Кээ бир учурларда ВИЧ менен ооруп калган адамдарды айылдан көчүп кеткиле деген учурлар дагы көп кездешет. Эми ал адамдардын арасында анча-мынча түшүнүктүү иштери түшүнбөстүктөн эле болот да булчу. Мен ошон үчүн айтып кетет элем, бул ВИЧ илдети эч кандай коркунучу жок. Бул деген башка адам ооруса дагы ал адам менен чогуу жашап, достошкондо эч кандай жугуу мүмкүн эмес. ВИЧ илдети бул кан аркылуу, анан жыныстык катнаш аркылуу, үчүнчүсү бул ВИЧ илдети менен ооруган энеден балага жугушу мүмкүн. Тамак аш, даже жанагындай айтып аткандай өбүшкөндөн, кучакташкандан, бир тамак идиш аяк колдонгондон бул ВИЧ илдети жукпайт да. Ошол адамдар көп ушул эле элементарный ушундай нерселерди билбеген үчүн эле коркунуч пайда болуп эле, анан ошол ВИЧ илдетине чалдыккан адамдарды мындай жакшы мамиле кылышпайт да. Ошон үчүн айтат элем, ВИЧ илдети менен ооруган адамдар бүгүнкү күндө менден башка жанагы калктын орто катмарынын эч кандай айырмасы жок. Бизге эле окшогон адамдар, аларга деген кайрадан мондай колдоо көрсөтүп, алардын ошо дарыланганына мүмкүнчүлүк түзүп беришибиз керек да. Ошондо ВИЧ илдети таралышын токтотсо болот. Биз конокто Айбек Бекболотов мырза менен сөз чатабыз. Темабыз ушу СПИД жана ВИЧ маселеси аябай көп айтылып келет. Билип да калдык, баарыбыз түшүнүп да калдык, бирок дагы деле ушул стигма, башкача айтканда мындай четке кагуу же болбосо кабыл албоо,
кодолоо күч. Ошондуктан биз күнүгө айтсак да күнүгө жарашчудай тема бүгүн ушундай мүмкүндүк болуп калды. Азыр бизде кыскача бир сюжетке көңүлүбүздү буралы, андан соң кайрадан эфирге кайтып келебиз. Адамдын иммундук таңсык вирусу, башкача айтканда ВИЧ иммундук системанын клеткаларын жабыркатат. Анын натыйжасында СПИД адамдын иммундук жетишсиз синдрому өрчүйт. СПИД үчүн рактын айрым түрлөрүнүн, инфекциялардын же башка өнөкөт мүнөздөгү оор клиникалык көрүнүштөрдүн өрчүшү мүнөздүү. ВИЧ менен жашаган адамдар үчүн ар кандай вирус, анын үстүнө коронавирус абдан кооптуу. COVID-19 илдетине байланыштуу бул алар үчүн кош сокку болду. Практиктердин маалыматтары боюнча терапия алган, өзгөчө узак терапия алган жана антиретровирустук каражаттарды үзгүлтүксүз кабыл алган бейтаптарда коронавирус ВИЧ терс чыккан. Башкача айтканда, ВИЧ жугузбаган адамдардыкы сыяктуу эле өтөт. Дарыланбаган же дарылануусун үзгүлтүккө учураткан адамдарда коронавирус инфекциясы чындыгында кыйла оор, кыйла катаал өтөт. ВИЧ инфекциясын жугузган адамдардын организминен чыккан кан, эненин сүтү, уруктук суюктук жана жыныс кындан бөлүнүп чыгуулар сыяктуу ар кандай суюктуктар аркылуу жугузуп алуу мүмкүн. Ошондой эле энеден балага кош бойлуулук учурунда же төрөт учурунда өткөрүлүп берилиши мүмкүн. Өбүшүү, кучакташуу жана кол менен учурашуу же өздүк каражаттарды чогуу колдонуу жана азык-түлүктөрдү же сууну бирге колдонуу сыяктуу жөнөкөй күнүмдүк байланыштарда инфекция жукпайт. Республикалык СПИД борборунун маалыматы боюнча 2019-жылдын 1-ноябрына карата ВИЧ жугузган жарандардын расмий саны 9516-га жеткен. Оорулуулардын жалпы санынын 47% корголбогон жыныстык байланыш аркылуу жуккан. 45% банги каражаттарын ийне же медициналык шаймандар аркылуу колдонууда жугузушкан. Ал эми калган 3%да инфекция энеден балага өткөн. 5%га жакыны гана белгисиз учурлар болуп калган. Жугузуудан качуу максатында адистер кандай гана жыныстык байланыш болбосун, латекстен же полиуретандан презервативтерди колдонууну сунушташат. Организмге киргизүү менен байланышкан бардык медициналык процедуралар үчүн дайыма бир жолку жана тазартылган шаймандарды пайдалануу керек. ВИЧ инфекциясы менен 35 миллион адамдын ичинен бир бөлүгү антиретровирустук терапиянын натыйжасында гана тирүү калууда. Муну менен жашоо узактыгы 70-80 жашты түзөт. Антиретровирустук каражаттар адамдын иммундук системасынын клеткаларында ВИЧтин көбөйүшүнө, клеткаларга вириондордун киришин блоктоо жана жаңы вириондордун чогулуу процессинин ар түрдүү этаптарын бузуу аркылуу тоскоол болот. Антиретровирустук каражаттар аркылуу дарылоо СПИДтин өрчүү тобокелдигин 100 эсе төмөндөтөт. ВИЧ инфекциясы терапиясынын жок болгон учурда жугузгандан кийин 9-11 жылда өлүм келет. Кайрадан студияга кайтып келелик. Мамлекеттик СПИД борборунун мүдүрүнүн орун басары Айбек Бекболотов менен маекти улантып жатабыз биз эфирден сырткары дагы. Ошол илдеттин эл арасына таркап кетпеши, ушундай карманып турушу эл аралык уюмдардын жардамы менен болуп атат деп атабыз. Себеп дегенде бул илдетке дарыланган адамдарга эмеси, диагностикасы, анализдер жана дарылар толук бекер берилет, жаңылышпасам. 2017 жылга чейин 100%га толук ошо дарылоо, профилактика иштеринин бардыгы бул эл аралык уюмдар менен жүргүзүлүп келген, каржылоо. 2017 жылдан баштап бул мамлекеттик ВИЧке каршы күрөшүү программасы кабыл алынган. Ошол программанын негизинде бул ВИЧ илдетине мамлекет тарабынан каржылоону көбөйтүп баштаган. Бүгүнкү күндө 60%га жакын дары-дармектерди бул мамлекеттик каржылоонун эсебинен сатылып алынып берилет. Анын бардыгы бекер. Бирок бейөкмөт уюмдар ошол эле күнү дарылоонун 40%ын жана профилактикалык жумуштарды 100%га чейин каржылоо жүргүзүп келе жатат. Эл аралык уюмдардын каржылоосу акыркы 5 жылдын ичинде кеминде 2 эсеге азайган да. Бул деген алар өздөрү деле айтып келет.
каржылоону мамлекет өзүнө алыш керек. Биз ошо акырындан каржылоону токтотобуз депчи. Ну, бирок алар деле эми ар бир мамлекеттин экономикалык абалына карап мындай иш чара жүргүзүп келишет. Ошондуктан азыркы күндө дагы 2023 жылга чейин ошо эл аралык уюмдар каржылоону толук өздөрүнө алышкан. 2023 жылдан кийин кандай болот, ал белгисиз азыркы күндөчү. Бирок дарылоо, мындай айтып кетелем, орто эсеп менен бир ВИЧ илдетине чалдыккан адамга бир жылга 15 миңден 20 миң сомго чейин каржылоо кетет. Жылына бир жылга бир адамга. Бул бир адамга аз сезилген менен, эгерде бул 10 миң адам болсо, 10 миң адамга бул өтө чоң каржылоо болуп эсептелинет. Бул жөн гана бул дарылоо иштери боюнча ВИЧ илдетине чалдыккан. А эгерде профилактикалык жумуштарды алсак, ал профилактикалык жумуштарга бул ошол эле баңгизат колдонгондорго таза шприц алмаштырып берүү, же болбосо таза шприц таркатуу, жанагындай презервативтерди сатып алып таркатуу, бул жана алардын арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү, элдин арасындагы түшүнүү иштерин жүргүзүүгө андан дагы 2 эсе көбүрөөк акча кетет да. Бул көбүнчө бул профилактикага көбүрөөк акча сарптаган оң элдерди алдын алып, кийин өмүр бою дарылагандан көрүүчү. Ошол эле биз айтып аткан 15-20 миңден биз каржылоо кылып атпайбызбы ошо дарылоо иштеринечи. А бул өмүр бою дарылоо иштери жүргүзүлөт. Бул мамлекет үчүн өтө чоң финансылык чыгымдарга алып келет да. Ошол менен катар бизде социалдык катмардын дагы бир аялуу жана бөлүгү бул пенсиялдык системанын өкүлдөрү, түрмөлөр, башкача айтканда, ошол түрмөдөгү көрсөткүчтөр кандай болуп атат да? Биз ал жакта дагы мындай маселе бар экенин билебиз. Ошол жактан ошол жагдайды ачып кетсеңиз бизге. Ооба. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда жана дүйнө жүзүндөгү ошо ВИЧ илдетине профилактикалык жумуштарды жүргүзүү боюнча толук дүйнө жүзүндөгү эң мыкты модельдердин бардыгы киргизилген да. Бул жанагындай заместительная терапия деп коет, ошо баңгизат колдонгондорго наркотиктин ордуна ошондой дары берилет. Ал деген ошондой жанагындай алар муктаж болгон, муктаж болгон зависимость дегенде жок кылат да. Ошонун ордун басат, бирок эч кандай жанагындай жаман кылмыш жолдорго барбайт, баңгизат издебейт. Ошол эле бардык программалар бул жанагындай пенитенциардык системада дагы киргизилген. Бизде Саламаттык сактоо министрлиги менен пенитенциардык система өтө мындай терең, тесный жумуш алып барышат. Ошол эле пенитенциардык системада тестирлөө иштери бар. Жанагындай экспресс тестирлөө бардык пенитенциарда, дарылоо иштери толук киргизилген. Жанагындай ошо шприцтерди берүү, алмаштыруу программалары дагы толук ошол жерде иштейт. Бүгүнкү күндө пенитенциардык системада ошо акыркы 10-15 жылдан бери ошол программа иштегендиктен азыркы күндө ВИЧ илдетине чалдыккандар өтө аз. Мурун болсо 11% пенитенциардык системада 11% ВИЧ илдетинин таркалышы ошончо болчу да. Азыркы күндө жылына ашып кетсе, көбүнчө бир 5-тен 10го чейин адам ВИЧ илдети менен чалдыккан табылат. Мурунку жылдары ошо 2010дон 15 жылдарга чейин 50дөн 100гө чейин адам ошо ВИЧ илдети менен табылчу да. Элбек мырза, бизге биз мына туура 80-жылдары пайда болгон биздин муун 2000-жылдар угуп баштадык деп атабыз. Азыр болсо жапжаңа бир муун ортого келип чыгып атат. Бул технологиянын өнүгүшү менен аларды ар кандай Z муун деп атабыз. Ошол муундар арасында менде негедир мындай ишенич бар да. Мен муну ар кайсы тармактан көрүп атам. Бизге караганда биз деле жашпыз, бирок бизден да кичтөөктөр бизден алдаганча мындай осознанныйраак да. Жоопкерчиликтүү, кайсы жерде карабасаң экология маселеси, мамлекеттик маселелерде мисалы мени таң калтырат да. Анан балким ошо ВИЧ СПИД менин ошол байкоому тастыктообу же төгүндөп айта аласыздарбы? Мен аны тастыктап гана бере алам. Эмне дегенде алмуу жанагы ВИЧ илдетин бул 20-кылымдын чумасы,
Бул ВИЧ бул өлүм деген убакыттан кийинки муундар да. Мисалы үчүн бизге окшогон муундар, бизден чоң муундар бул ВИЧ илдетин бир гана өлүм менен байланыштырган көп информацияны алып калышкан да. Бул 10 жылда, ондогон жыл боюнча ошол информация аларга айтылган, ошон үчүн коркунуч жок. Бирок азыркы жаңы муун бул жаңы маалымат алган үчүн бул ВИЧ илдетине аябай мындай жеңил карап, мындай түшүнүктүү карап, алар менен сүйлөшсөң дагы, мисалы үчүн ВИЧ илдетине чалдыккан адамдардан эч кандай коркунучу жок. Алар өздөрү деле билет, ушундай ВИЧ илдетине каршы дарылоолор бар. Мен сиздин ошо айткан бүткүл эле тармактагыдай бул ВИЧ илдетине дагы жаш муундун көз карашы аябай бөлөк да. Түшүнүктүү. Түшүнүктүү, алар өтө чоң түшүнүк менен карашат. Ошон үчүн биз жанагындай волонтердук кыймылдарды дайыма чогуу жумуш алып барып, ошолорду менен кошо жумуш алып барганда биз аларга айтабыз, эгер силер жок дегенде бир адамга ушундай туура түшүндүрүп берсеңер, бизге деген ал өтө чоң жетиштик депчи. Мен азыр ошол оорунун географиясын дагы бир ачкым келет. Биз ар дайым ушундай биз мындай коом катары жаңы өнүп келатабыз да. Анан бизде чоң шаарларыбыз бар, Бишкек жана Ош шаарлары. Чоң шаарда чоң маселелер болот. Ал эми бирок негизги кедейчилик, социалдык теңсиздик жана башка бардыгы биз негиде региондорго көп эметебиз, жайылтабыз да. Ошол СПИД көрсөткүчтөрдө мындай ушундай формат ошол жагынан кандай айта аласыз? Бизде эгерде мындай регионго алып карасак, ВИЧ илдетинин эң көп катталганы бул Бишкек шаары жана Чүй облусу. Бул деген жанагындай ички миграциялык абалдар менен байланыштуу да. Ошондой эле Ош шаарында жана Ош облусунда бул калктын көптүгүнө жанагындай ошо миграция көп болгон, ички миграция көп болгон жерде көбүрөөк кездешет. Мисалы үчүн Бишкекте эгерде 100% адам Бишкекте кабыл катталган 100% адамдардын ичинен алардын 30% бул көбүнчөсү башка областтарда жашаган адамдар да. Ошон үчүн бул ВИЧ илдети ушу Чүй менен Бишкек областында азыр эң көп катталып, эң кооптуу болуп, көбүнчө жана профилактикалык программалардын бардыгы ушул региондордо жүргүзүлөт да. Бирок ВИЧ илдетин мисалы үчүн кичи региондордо аз деп айтыш деле туура эмес. Ал эмне дегенде ал жакта калктын саны дагы аз. Мисалы үчүн эгерде 5 эле жыл мурун Баткен областында мисалы үчүн 100 адам катталган десек, бүгүнкү күндө 300 адам катталып атат. Ал жерде деле ВИЧ илдети өсүп атат да. Анан ошондой эле бардык областтын бардык, ошо Кыргызстандын бардык аймактарында эле ошондой эле жана 80% бул жыныстык жол менен катташуу болуп келатат. Биз жанагындай ВИЧ илдетине чалдыккан адамдардын сурамжылоо иштерин жүргүзөбүз да, эпидемиологиялык изилдөө деп коет. Сиздин канчалык жыныстык катташыңыз бар, анан кандай кооптуу, кандай жүрүш туруштарыңыз бар дегенде көбүнчөсү бир адамдын 5-6 чейин жыныстык катнашта болгон учурлары бар да. ВИЧ илдети бир учурдабы? Бир учурда эмес. Ошончо мисалы үчүн бирөө менен жыныстык катнашта болгон, 1-5-6 ай мурун тиги менен болгон, алардын бардыгын алып келсек, алардын бардыгында ВИЧ илдетин жугузуп алып коркунучу бар да. Ошон үчүн бул жыныстык жол менен жугузуу бул өтө тездик менен көбөйүшү мүмкүн да. Жанагындай бул эң мындай да, бул деген жыныстык катнашууга барганды туура болуш үчүн бул деген ошо жыныстык сабаттуулук болуш керек. Биздин деген жана өсүп келаткан муундарда ошондой презервативтерди туура колдонуу, ошол жөнүндө мисалы үчүн ата-энелер өздөрүнүн балдары менен өз убагында жанагындай айтып түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек. Бизде көбүнчөсү жаш балдар көчөдөн бул нерсени үйрөнөт да. Бул культурный табу да. Ооба, бизде деген ошондой маселе бар. Ошону деген туура түшүндүрсө, бул өтө мындай биздин калктын жанагындай улуттуулуктун мындай коркунучун, бул ВИЧ илдети ошондой эле бир демографиялык коркунучка алып келип турган оорулардын бири да. Менде мындай суроо, мисалы, бул оору туруп туруп эле кайра мындай кычап кетиши мүмкүнбү? Туруп туруп эле. Бардык көзөмөлдөргө карабастан мындай бизде эле коронанын эсебинен бул башка деңиздерчи, бирок толкун болуп бир кычап, бир күчөп, кайра түшүп,
же болбосо сиздердин кылган аракетиңиздер ушунчалык эффективдүү, башкача айтканда ушундай басаңдатып турасыздар да баарынчы? Мындай бул ооруда андай, бул оорунун жугуш жолу башка мындай аба аркылуу жугуучу инфекциялардан башкача болгон үчүн бул оорунун жугуусу мисалы үчүн изилдөөлөр боюнча болжол менен бул жол инфекциянын бир 10 жылда кандай өзүн алып баруусу боюнча изилдөөлөрдө булар бир калыпта кетет. Андай мындай толкун болуп өсүшү мүмкүн эмес. Бирок эгерде мындай толук жандай дарылоо иштери, же болбосо профилактикалык иштер болбосо, бул оору өтө тездик менен жайылышы мүмкүн да. Бул эң эле азыркы бүткүл дүйнөдө бандай рекомендация бул дарылоо иштери да. Дарылоо иши эң жакшы бул ооруну алдын алуу да. Бирөөгө жугузбоо, жана адамдардын өмүрүнө дагы зыян келтирбөө, ден соолугуна чың болуш үчүн бир гана азыр эң жакшы программа бул дарылоо иштери. Дарылоо боюнча мен жаңылыштыкпы же билбейм, адам эгер ошол оорууга чалдыгып калса, бир канча стадиялары бар, акыркысы бул СПИД. Демек ошол оору менен өмүр бою жашап өтөт, Ооба, бул толук дарыланбайт. Дарылоо иштери дагы өмүр бою өткөзүлөт. Ошон үчүн бул өтө кыйын. Мисалы үчүн бул адамдарга колдоону албетте көрсөтүш керек. Бизде деле мисалы үчүн жөнөкөй эле оору менен ооруп калсак, 2-3 күн ооруп калса, 2-3 күнгө, 5 күнгө дары жазып берсе, анын 3 күнүн араңын ичет адамдарчы. Же 10 күн иштесе, 8 күн ичпей өмүр бою дары ичкен дагы бул өтө мындай кыйын. Аны деген жанагындай өнөкөт оорулар менен ооруган адамдар түшүнөт, жана сахарный диабет, же болбосо кан басымы көтөрүү бийик болуп жүргөн адамдар дагы өмүр бою дары ичет. Ошондой сыяктуу эле бул ВИЧ-илдет азыр дүйнө жүзү боюнча өлүмгө алып келүүчү оорулардын категориясында эмес. Мурун ошол категорияда болчу. Азыр ВИЧ-илдети жөнөкөй эле өнөкөт оорулардын категориясына кирет да. Контролдолунуп, дарылана турган өнөкөт эле оору. Сахар сыяктуу эле. Ошондой сахарный диабет, гипертонический болезнь деп коет. Ошол сыяктуу эле оорулордун биринде. Айык мырза, мындай суроода мисалы 11 000 киши катталды деп атпайсыздарбы? Бул катталды, анын канчасы сиздерден дарылоо өтүп атат? Мунун башкача айтканда ошол бир чоң көзү көрүнбөгөн чоң үй бүлө да бул мисалычы. Силер ар бирөөсүн мисалы жүзүнөн тааныбасаңар дагы көрүп билип жүрөсүңөр. Анан бизде корона аябай күчөдү. Анан ошол жактан көрсөткүчтөр кандай болду? Себеп дегенде бул иммунодефицит да. Түшкүрүп койсоң дагы ошол жуктуруп алмай бар да. Кандай болду ошол жагдан? Тагдырларды уккум келип атат да, кандай болду? Мындай да, ВИЧ-илдетинде адамдар вируска каршы дарыларды ичишет. Ал жерде бир адамдын схемасында 3 түрдүү вируска каршы дары ичет. Бирок бүткүл дүйнө жүзүндө эле именно ошондой өз убагында дарыланган адамдар бул коронавирустан мындай жеңил өтүштү да. Жанагындай бизде деген кызыл зоналарда ошо ВИЧ-илдетине чалдыкпаган көп адамдар табылды. Эмне дегенде алардын жанагындай внебольничный пневмония деп атпайбы? Бул ВИЧ-илдетинин 4-чү стадиясында, СПИД ошо стадиясында ошондой внебольничный пневмонияга окшош пневмоцистная пневмония деп коет да. Коронавирус менен 100%-га окшош. Ошондой симптомдор менен ошо кызыл зонага барып, анан кийин ошо ВИЧ-илдетин табылгандар көп болду. Дарыланбаган адамдар бул оору, коронавирус оорусун өтө оор алып, көптөгөндөрү каза дагы болгондор болду да. Эгерде биз кызыл зонадан бир 10 адам тапсак, анын 3-өө же 4-өө каза болуп калды да. Бирок башка көрсөткүчтөр боюнча жанагындай бул коронавирус бүт эле инфекцияны экинчи планга калтырбадыбы. Ошонун себебинен мисалы үчүн 2020-жылы биз жылда 400 000ге жакын тестирлөө жүргүзөбүз калктын арасындачы. 20%-га азыраак тестирлөө жүргүзүлдү. Ошондой эле 20%-га аз мурунку жылдардан ВИЧ-илдетине чалдыккан адамдар табылды да. Бул деген ошол 20% адам ВИЧ-илдети менен ооруп, бирок биз аны таба алган жокпуз. Бул коронавирус бүткүл эле инфекция ооруларга мындай бир кандай мындай чоң эле зыянын келтирди да. Азыркы 21-жылы биз толук кандуу иштерди жүргүзүп атабыз. Тестирлөөнү кайрадан көбөйтүп, ошо ВИЧ-илдетине чалдыккан адамдарды өз убагында эле мурунку жылдарда канчалык табылган болсо, азыр ошол эле жылдагыдай жумуштар жүрүп жатат.
Айбек мырза, чоң рахмат, иштериңизге ийгилик болсун. Анда мамлекеттик СПИД борборунун мүдүрүнүн орун басары Айбек Бекболотов менен бүгүнкү эфирди жыйынтыктайбыз. Биз мына эфирдин башында заманбап дарттар жана биздин медициналын жообу кандай болот, кандай медициналык камсыздоого ээ болобуз деген теманы ачтык элек. Буга чейин мисалы Түркиядагы медициналык туризм тармагы жөнүндө сүйлөштүк. Ага дере биз балдар онкологиясы жана онкогематология бөлүмүнүн жетекчиси менен сүйлөштүк. Мен жалпы көрүштөргө кайрылып кетет элем. Ар бир адамдын ден соолугу анын түздөн түз өмүрүнө байланыштуу. Адамдын өмүрү канчалык бай болсо, мындай баасыз, бааланмаган өтө бийик нерсе болсо, ошондой сыяктуу эле биздин ден соолугубуз дагы маанилүү. Ошондуктан баардык врачтар канча киши келбесин, мен алдыма алар ар дайым айтат, ошо алдын алуу депчи. Ошондуктан мындай убактыңар болгондо, бир аз чамаңар келгенде, бир 2-3 тойго барбай коюп деле, мисалычы, анан барып өзүңөргө анализ жасатып койсоңор, ата энелерге көз салып койсок, өзүбүздү жакшы карасак, биздин өмүрдөн өткөн баалуу нерсе жок. Ошондуктан биздин эфир менен бирге болуңуздар. Биз ар дайым ар кандай актуалдуу маселелерди көтөрөбүз. Анан балким силерге жакпаган ачуу сөздөрдү айтабыз. Бирок мунун баардыгы биздин жашоо сапатыбызга түздөн түз байланыштуу. Кештин кезегинде мен Эркин Нурбаев болдум. Сак саламатта туруңуздар. Көрүшкөнчө.